Nuriyet Abdulaziz Ев дегени жок экен. Мен деле эл катары Ович офтор менен эле болгон. Баалуулук эмне бүгүнкү күндө сиздин оюңузча? Баалуулук эми доордон доорго алмашат экен го. Ислам, христианчылык, буддачылык эмне кылам? Негизгиси курсагым ток болсо. Мынтип деле жашаса болот. Биз ошо жапырт ошого өтүп кетип атабыз. Араб кул, анан теңирчи. Жашоодо менин максатым эмне? Мени жараткан эмне үчүн жаратты? Философ болуп жашоонун маанисин табайынчы деп отурганга убакыт жок да. Мындан да кооптуу бир доор келет. Ошого даярданбасак, цунамидей болуп эле коомду талкалап жүрүп кетет. Тарс жашоо. Жашоонун өзү ошого алып баратабы дейт. Киши деген өзүнүн физикалык гана муктаждыгын кандырган бир индивид. Ислам баалуулуктары менен кыргыз улуттук баалуулуктарынын Рух эмнеден жаратылды? Рух түбөлүктүү болчу, демек ал түбөлүктүү нерседен азыктанат. Ислам пайда болгонго чейин башка элдерде, улуттарда өзүнүн жашоо образы болгон, маданияты болгон. Ислам деген сөздүн өзүнүн мааниси моюн сунуп жашоо. Жет атабызды билишибиз керекпи? Салт санаабызды билишибиз керекпи? Биз кыргыздар дегенде ошо айтып аткан адам экөөбүз эмне салымыбыз бар ошо кыргыз чоң бир кыргыздын цивилизациясына. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Ассаламу алейкум урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар. Биз кезектеги маектешибизди, пикирлешибизди, подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Бизде конокто Нуриет Абдулазиз. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Кош булдук. Алейкум салам. Нуриет Абдулазиз Ев дегени жок экен. Бул паспортто эле өзү ушундайбы же кандай кийин өзгөрттүңүзбү? Башында мен деле эл катары Ович офтор менен эле болгон. Кадимки эле Мамасалиев Нуриет Абдулазизович болчу. Анан бул 2019 жылы расмий түрдө паспорт алмаштырдым. Паспорт менен кошо бир топ документтерди кошо алмаштырдым. Менин бул биринчи баягы деколонизация деген азыр мода болуп атпайбы? Ошону биринчи өзүмдөн баштайын. Бул ата бабабыз кыргыздар илгери ким небереси эмес, ким баласы дейт экенсиң. Мени баягы Мамасали деген менин чоң атам дагы эмес, чоң атамдын атасы экен. Бабам. Анан ошо ортодо атам аты унутуп калбасын деп, кайсыл жерде менин атым чыкса, атам аты чыксын деп, ошого ушундай расмий түргө өткөздүм. Азыр фамилиям атам аты Абдулазиз, атым Нуриет. Отчество деп коет кой, ал жери бош. Балдарыма да ошондой баса 3 балам дагы ошондой кылып жаздыргам бардыгын. Нуриет Абдулазиз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн эмнени сөз кылабыз? Сөздүн өзөгү эмнеде болот? Ислам дини темасы боюнча кеп кылабыз. Улуттук баалуулуктар, адамдык жеке инсандык өнүгүү, жанагы араб кул, анан теңирчи, анан дагы эмне деген ушундай сөздөр болуп атат. Ошонун тегерегинде дагы бир эки суроолорум бар. Сиздин буга чейинки өзүңүз подкасттарды алып барып жүрөсүз. Дин өкүлдөрү келип атат, үй бүлөлүк баалуулуктар, диний баалуулуктар, башка баалуулуктар жөнүндө сөз кылат экенсиз. Ошол сизди чакырып, ошол багытта суроо бергим келди. Келип бергениңизге рахмат. Сизге да чоң ыраазычылык ушу куттуу студияңызда. Бизди ушу сыйлуу коноктордун арасында бизди кошконуңузга. Эми өзүңүз тууралуу мындай маалымат берип кетсеңиз, көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн, ушул теманы сүйлөгөнгө кандай акысы бар, кандай тажрыйбасы бар деген суроо пайда болот да. Ошон үчүн өмүр таржымалыңыз тууралуу, карьераңыз тууралуу, билимиңиз тууралуу айтып кетсеңиз. Кыскача мен Жалал Абад облусунун кулунумун негизи. Анан кийин мектепте кадимки эле биз Көкжанак деген шаарда өскөнмүн. Бул баягы азыркы провинциалдык шахта өнүккөн мезгилде ушул Советтер Союзунун типичный бир шаар болчу. Анан орус мектепте окуп, орус мектепти бүтүрүп, анан Ош мамлекеттик университетинде физмат болчу илгери, физика математика кийин бөлүнүп, ошол жерде мен инженер-программист. Менин кесибим боюнча инженермин, физматта окуганмын. Биринчи кесибим, анан экинчи кесибим юридикалык кесип алдым. Кошумча укукчу болуп, юриспруденция. Анан бир 4 жылдан ашык 5 жылга жакын чукул финансист болуп иштедим, бухгалтер болуп. Эми баягы бизде окууну бүткөндөн кийин өзүнүн кесибине иштегендер чандай эле кездешет го. Анан ошол жакта экономист болуп, так санга жакын болгон үчүн бухгалтер болуп иштеп, анан азыр могул 10 жыл өтүп, 11-жылга кетип атат. Бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы деген кайрымдуулук фонд бар. Ошонун ичинде Элистан балалык борбору деп, бул атасынан ажыраган эркек балдар тарбиялоо жаатында ушул жерде иштейбиз. Анан
негизги жумушум азыр 11 жылдан бери ошол педагогика тармагын. Анан педагогикада биз ошол жетим менен жесир менен эл менен көп иштешкен үчүн элдин көйгөйүн мындай иштен түзмө түз күн сайын көрүп, анан баягы теоретик эмес, көбүрөөк практик болдук окшойт. Ошол жакты кылабыз. Анан сырткары кичине анча-мынча чиймелеп жазып коймойбуз бар Facebook'та которуп же аналитика жакка, ошо публистика жакка. Анан ошонун натыйжасында 2020-жылы Мансурбек Каназар досубуз менен телескоп деген проект баштаганбыз. Мен ал жерде контент мейкер болчумун. Көпчүлүк учурда баягы сахнанын артына көрүнбөй калчубуз. Анткени биз контент текстин жазчубуз. Мансур досубуз ошо үн коштоп элге жакшы эле жакты. Анткени тарых жана исламдын мындай башкача ачылбаган барактарын ачканга аракет кылдык. Азыр 2 жылдан кийин мен чыгып кеткем ал проекттен. Азыр учурда ал проект ушу ийгиликтүү досубуз улан тутат. Учурда азыр ошол Насаат медиада Насаат подкастка алып баруучулук кылабыз. Анча-мынча китеп котормойбуз бар. Анан мындай жаштарга бир аз сабак, коом таануу деп койсок жакшыраак болот. Ошо коом таануу боюнча, өзүн таануу боюнча сабактар уюштуруп жүрөбүз ошо. Жакшы. Кыскача айтканда. Эми мынау ислам тематикасына жакын экенсиз да. Өтө эле жакын профессионалсыз деп айтпас элем, анткени бул темага, ислам темасына жакын экенсиз. Ушул өңүттө суроо эми сизге. Мына бүгүнкү күндө баалуулуктар жөнүндө сурагым келип атат да. Баалуулук эмне бүгүнкү күндө сиздин оюңузча? Акчабы, күчпү? Мындай акчаң болсо, күчүң болсо, баары сеники. Анткенде сенде бийлик бар, күч бар, акча бар. Бүгүнкү күндө баалуулук эмне сиздин оюңузча? Баалуулук эми доордон доорго алмашат экен го. Анткени ошол бир учурда билесиз, аалымдар дүйнөдөгү мамлекеттер аалымдар башкарган учурлар болгон экен. Ошо ислам аалымында деле Харун Рашидке окшогон, же болбосо башка өлкөлөрдө деле, мисалы байыркы Грецияда деле аалымдар, философтор башкарган. Бир учурда күчтүүлөр да башкарып жүрүптүр. Мындай булчуңдуулар, олбурлуулар, мисалы ошол Македонский окшогон же башка окшогондар. Анан бир учурда илимпоздор да башкарып көрүптүр. Жөн мындай дин жактан алыс эмес, мындай философ эмес, бул илимпоздор. Анан эми азыркы менимче жаңы коомдо күчтүн доору келген эле, күчтүн доорунда өтүп эми азыр соодагерлердин доору келип атат го менимче. Соодагерлерди мындай айтмакчы, таргаш деп коет го орустар. Ошол чайкоочулардын доору келип атат да. Чайкоочулуктун доору келет. Анан ар бир жетекчи келгенде ошол жетекчилик кандай түшүнүктүү болсо, демек коомду дагы ошол багытка, ошол нерсеге үгүттөйт экен. Кайсы коомдо аалым келсе башкаруучу катарына, демек ошол жерде илимдин өсүшү, ошол Харун Рашидке окшогон падышалар келсе, исламдын ренессансы пайда болот экен. Кайсы бир жерде бир аз диндар болуп молдо келип калса, руханий жагына басым коет экен. Күч жагына койсо, ал жерде күчтүн пропагандасы болот экен. Азыр биз мисалы күчтүн пропагандасы соңку доору жашап аткан бир мезгилдебиз го. Ошон үчүн үтүк сайсаңыз деле UFC же болбосо мушташ, ошонун көп пропагандасы болот. Эми азыр чайкоочулардын доору келетканда, демек чайкоочулук, алып сатарлык, прибыль деп коет го, бир пайда табуу, оңой табуу, тез табуу, ошол нерсенин, ошол менимче азыр баалуулукка айланып кетет да. Бирок чыныгы өзү баалуулук дегенде инсандын көзүндөгү бир баалуулук башка, анан жараткандын көзүндөгү баалуулук башка да. Негизи адамдар эки эле типте болот дейт. Биринчи баалуулугу эмне үчүн жашайт да. Баалуулук деген эмне десе, адам эмне үчүн жашайт, эмне үчүн жан берет. Өмүрбек Чиркешев бир жолу айтты эле бизге мусулмандарга кайрылыпчы, силер диниңерде деле мындай толук ишенбейт окшойсуңар, инанбайт окшойсуңар дейт. Эмнеге десе, мен дейт демократия үчүн жашайм, демократия үчүн камалганга даярмын, кыйналганга даярмын, керек болсо өлгөнгө да даярмын дейт да. Анан чыныгы мусулмандар силер деле ошондой болушуңар керек да деп бизге үйрөтпөйбү? Анан азыр мусулмандар канчак деңгээлде ошол дин үчүн жашап, дин үчүн өнүгүш үчүн аракет кылып, дин үчүн керек болсо ошол жанын курбан кылганга деле даярбы деп. Менимче даяр эмес. Азыр көбүрөөк биз маддий деп коет го, ошо материалдык нерсеге көбүрөөк маани берип калдык. Анан материалдык нерсе бул фани деп коет го, ягда өтүүчү да. Өтүүчү. Биз өзүбүз мына Куранда Бакара сүрөсүндө башкы аятта мынтип келет го. Куран бул чексиз күмөнсүз имандуулар үчүн, таквалар үчүн жол көрсөткүч дейт. Бирок ошолорду сүрөттөгөндө биринчи эле категория тиги имандууларды бул намаз окуган, орозо туткан же болбосо эмес, биринчиси кайыпка ишенүүчүлөр дейт. Кайып деген сөз кыргыз тилинде деле бар, арабчадан келген сөз. Бул көзгө көрүнбөгөн нематериальный ценность да. Бирок азыркы учурда нематериальный ценностька ишенем деген 2 миллиард мусулман материалдык баалуулук үчүн эртеден кечке ошол үчүн аракет кылат да. Ал эми батыш ааламын биз материалист деп
ойлойбуз. Бирок батыш ааламы тескерисинче материалдык эмес, өздөрүнүн баалуулуктары, мисалы феминизм, же болбосо демократия, либерализм дейли, ушулардын адам укугу, аялдардын укугу, балдардын укугу деген бул мындай материалдык нерсе эмес да. Бул бир мындай абстрактуу нерселер. Бирок ошол үчүн жашайт, ошол үчүн аракет кылат. Демек менде мындай логикалык суроо пайда болот да. Бизге караганда дагы мындай тырмакчанын ичинде батышчылар көбүрөөк ыймандуу окшойт. Анткени алар гайби, кайып нерселерге ишенип атат. Ошол үчүн аракет кылып, ошол үчүн жашап атат. А биз өзүбүздү ыймандуу сезебиз, кайып үчүн жашаган адамдай сезебиз, бирок аракетибиздин баары материалдык. Ошон үчүн азыр ошо материалдык дүйнөнүн гана өкүмү сүрүп ошол баалуулук болуп калды да. Эми мындай жөнөкөй эле айткандачы, адамга эмне керек? Адам курсагы ток болсо, үстүндө жашай турган үйү болсо, бала чакасын бакканга кирешеги болсо, анан болду. Анан ал ислам, христианчылык, буддачылык, башка деп эмне кылам? Негизгиси жанагы курсагым ток болсо, ишим болсо, стабилдүү болсо, ал деген жанагы сооданын заманы келди деп атпайсызбы? Ошол сооданын заманы келмектен келсин, ошол сооданын бир ыгын үйрөнүп алып, интернет аркылуу, башка аркылуу, Амазонбу же башка. Болду, ошо менен тынч жашооңду жашап, диниң деле кереги жок, башкаң деле кереги жок. Бул эми мынтип деле жашаса болот. Биз ошо жапырт ошого өтүп кетип атабыз. Кыргыздар сөздү колдонгон мындай өтө кылдат колдонот экен. Мисалы орустар человек эле деп коет, болду, оп жалпы эле алгандачы, мисалы же англисче мен дегенде. Бирок кыргыздар ар бир индивидке өзүнүн деңгээлине жараша ар кандай сөз колдонот экен. Бул кыргыздын да тилинин баалуулугу, кыргыздын маани беришкен. Бул кандай? Биринчиси, мисалы кыргыздар биринчи категорияны киши дейт экен. Өзгөчө биз баягы анатомия, физиология өткөндө деле мектепте киши деген сабак бар болчу. Азыр адам болуп калыптыр. Киши деген менимче туура. Анткени киши деген ким десе, киши деген бул индивид, өзүнүн физикалык гана муктаждыгын кандырган бир индивид. Ал жейт ичет, балким өзүнүн жуун таап, ургач болсо эркек болсо ургачын таап эле кошулат, балал чакалуу болот, болду бүттү. Биз ошол кишини мындай бир максаттуу пенде дей алабызбы? Жок. Анткени эгер бала чакалуу эле неме боло берсе, максат болсо, көп балалуу болгон. Анда менимче чочко эң максаттуу жаныбар болмок да, анткени көп балалуу болот да. Жок, андан эмес. Адамды демек кишилик бул деле тамак аш менен курсактын деңгээлине гана физиологиялык деңгээлде жашаган бир индивид. Качан ошо кишинин максаты пайда болсо, жашоодо менин максатым эмне, мени жараткан эмне үчүн жаратты, мен өз коомдо эмне үчүн жашап атам деп ошо максатын издеп, ошо максатын тапкан адамды кыргыздан адам дейт экен. Адам бул жөн эле кийинки категория экен. Экинчи эволюциялык категория руханиятта, бул экинчи адам. Эми ошол адам максатын таап, ошол максатка ылайык аракетин кылып, артынан бир из калтырса, кыргыз ошону инсан дейт экен. Мисалы мен таң кала берем да, көчөдө бир сиз экөөбүз азыр эшиктен келдик, эшикте бир бомуш же бир араккеч жерди жатса, сиз экөөбүз эч качан эшикте бир инсан жатат деп айтканбыз да. Эшикте бир киши жатат дейткенбиз. Эмне үчүн? Ал керек болсо адам деле эмес да, жөн эле киши категориясын колдонобуз. Эмнеге? Ал максаты деле жок, ал киши. Ал мындай индивид жөн эле. Же болсо эшикте бирөө тыкылдатса, биз эшикти карачы, бир киши келди окшойт дейт да кыргыздар. Эмнеге десе, адам да дебейбиз. Эшикте адам келди окшойт дебейбиз. Эмнеге? Биз азырынча ал кишинин максатын билбейбиз, эмне үчүн келгенин. Балким уурдур. Ошон үчүн киши, адам, инсандык дегенде 3 даража экен. Ошон үчүн Чыңгыз Төрөкулович бул жерде менимче жакшы белгилеген. Адамга күн сайын адам болуу кыйын дегенде, күн сайын ошо максаттуу жашаш кыйын экен да. Максаттуу киши гана адам болот экен да. Анан барып атам болсо жакшы сөзү бар, адам болор кишинин адам менен иши бар депчи. Ошол киши бир адам болгусу келсе, эмне кылыш керек десе, ошол адамдар менен бирге жүрүш керек экен. Демек, максаттуу кишилер менен жүрүш керек экен да. Анан өзүң чөйрөң жалаң эле пул табыш керек, акча табыш керек, үй алыш керек, мына алыш керек, машинаны алмаштырыш керек деп ойлосоң, сен кишиликтен келе өспөй өтүп кетет экенсиң. Анан негизги максатыбыз эмне дегенде, ошол максатыбыз вольфрам зымдай эле, лампочканын вольфрам зымдай эле жанып туруу да. Бул үчүн бир миссияны, бир нерсени аткарып жашоо. Эгер аны аткарбаса, адам өмүр бою эле өлүктөй жашайт экен. Мисалы, Бенджамин Франклиндин жакшы сөзү бар экен, мен жашоомдо дейт, алай адамдарды көрдүм, 25 жашта каза болуп, 75 жашта жерге берилген дейт. Аны кандай ал 50 жыл өлүгүнө сактады десе жок, адам ошол максаттуу жашаганда гана тирүү деп эсептелет экен. Ошол максатын жоготкон күнү анын өлүмү болот экен, руханий өлүмү. Ал эми денеси жан бергенде жан чыккан, ал жөн эле телесный смерть экен, то есть денесинин өлүмү келет экен. Ошон үчүн бизде азыр көпчүлүк учурда менимче адамдар кишилик менен жашап атат. Жана кишиликке болгон жапырт мындай пропагандасы жүрүп атат. Илгери адамдар кишиликтен уялчу.
азыр болсо кишилик мындай биринчи жолго чыгып азыр ошол максат издеген адам, бир артынан ис калтырайын, жакшы иш кылайын деген адам бир аны күлкү менен мамиле кылып калды, ага башкача болуп калды да, мындай ак карга болуп калды коомдо. Эмнеге ошондой болуп калды? Бүгүнкү күндө чындап эле айрыкча могу смартфондор чыккандан бери ар бир адамдын колунда бирден телефон, мурда бир эле телевизор тиктечү, азыр бирден телевизор кармайт да, мындайча айтканда. Ал телевизордон бүт TikToктон, Instagramдан, Facebooktан толгон токой жанагындай кыска видеолордон миллиондоп көрүшөт да. Тандоо көп, эмнени көрөт, кыска ойлонушат, кыска көрүшөт. Анан жанагынтип Чыңгыз Айтматовдун, же Платондун, же Конфуцийдин, же баланча баалуулуктардын эмгектерин узун кылып окуп отурганга, ойлонуп, бул жашоого мен эмнеге келдим? Мен эмне кылышым керек деп отурганга убакыт жок. Тезирээк товар келип калды, алыш керек. Тезирээк сатыш керек. Азыр ошол сатпаса бир 50.000 прибыльдан киришеден калып калган адам тарс жашоо. Анан жашоонун өзү ошого калып баратабы дейм да, кийинки муунду айрыкча. Жанагынтип ойлонуп отуруп, философ болуп, жашоонун маанисин табайынчы деп отурганга убакыт жок да. Мен биринчи кесибим инженер болгон үчүн, программист болгон үчүн азыркы жасалма интеллекттин өнүгүүсү жана санарип дүйнөнүн өнүгүүсүнү мындай прогноз кыла турган болсок, аналитика кыла турган болсок, мындан да кооптуу бир доор келет. Ошого даярданбасак, ар бир эл катары, улут катары, мамлекет катары бул баягы цунамидей болуп эле коомду талкалап жүрүп кетет. Анткени адамдар чындап эле, адам негизи бир бөлүктөрдөн турат да. Мисалы адамдын биринчи акылы бар, руханияты бар, анан денеси бар да. Мисалы анан напсиси бар дейт да. Мен мисалы буну машинеге окшоштура берем да. Адамдын денеси бул баягы кузов сымал, машиненин кузовундай. Машиненин жакшы кузову иштебесе дагы проблема, ден соолук начар болсо. Анан экинчиси анын мындай айтмакчы, акылы дагы бар. Акылы дегенде руль. Сизди оңго бурат, солго бурат дегенде акылың ошо руль сымал, машина сымал оңго солго буруп турат. Анан үчүнчүсү бунун руханияты. Руханияты деген руханият ушул максаттуу эмне? Ал деген навигатор экен да. Сиз каяка барарсыз? Мисалы машинаны айдап эле Бишкекке айланып жүрө берсең, бир максатыңа жетпейсиң да. Сен чыгып аткан жериңди билесиң да, бара турган жериңди билесиң. Азыр көп адамдар барчу жерин билбейт. Анан кийин үчүнчүсү напсиси, бул ошо айдоочу экен. Ошол айдоочу, машинеге отурган айдоочу бул ошонун напсиси экен. Эгер биз напсини тыйбасак, бул айдоочу өзү билгендей айдап, тоо ташка айдап, баягы машинени жок кылат. Демек бул адамды өлтүрүп алат. Же болбосо биз кузовду оңдобосок, ден соолукка маани бербесек, анда да болбойт. Навигаторду оңдобосок, машина сонун жүрөт, рулю жакшы, бирок каяка барарын билбейт. Ал жөн эле айланып жүрө берет. Ошон үчүн бул комплекстүү нерсе. Азыр биз жалаң эле менимче ушу дененин гана акысын берип калдык да. Дененин гана акысын берип калдык. Ооба, үй керек, тамак аш керек, кийим кече керек, бирок бул дененин гана акысы. Бул дене бул дүйнөдө калып кетүүчү нерсе. Бирок ошол мезгилде акылдын азыгы бар. Акылдын азыгын бербей атабыз. Минус экинчиси рухтун азыгы бар. Рухтун дагы азыгы бар. Рух эмнеден жаратылды? Рух түбөлүктүү болчу, демек ал түбөлүктүү нерседен азыктанат. Мисалы дене түбөлүктүү нерседен жаратылды жок, дене утурумдуу нерсе, эмне? Суу жана ылайдан жаратылды, демек утурумдуу нерсенин гана азыгын алат. Акыл деген абстрактуу нерсе, демек ал абстрактуу нерседен азыктанат. Эмне? Маалымат, илим бул абстрактуу нерсе. Ошол менен акыл азыктанат. Ал эми рух түбөлүктүү нерсе. Жараткан жаратты, бул рух өлбөйт. Рух түбөлүктүү, же бейишке барат, же тозокко барат. Демек түбөлүктүү нерсе эмне? Түбөлүктүү нерсе максат, миссия, ибадат, кызмат, дагы эмне дейбиз, ушунун баардыгы түбөлүктүү нерселер гана, ошолор гана руханият толтурат да. Азыр биз эмне кылып атабыз? Чаңкаганга нан берип, ач калганга суу бергендей эле, биз азыр рухтун дагы азыгыны, акылдын дагы азыгыны дененин азыгы менен толтурабыз да. Денебиздин азыгы. Эмнеге? Жакшыраак кийим кийдик, бир кийим кийдик, бирок негедир кыжалатпыз. Эмнеге? Денең тойду, бирок рухуң ачка да. Анан ошо рухтун ачкачылыгын дагы толтуруш үчүн ошол эле кийимдин дагы түрүн кийип көрүп атабыз, машиненин түрүн минип көрүп атабыз, үйдүн түрүн салып атабыз, бирок рух толбойт. Анткени рух ал менен азыктанбайт болчу да. Ошону биз элге туура түшүндүрө албайт. Рухтун азыгы болуш үчүн адам максаттуу билиш керек. Болбосо Джек Лондондун баягы чыгармасы бар го, Мартин Иден, жакшы чыгарма. Ошол жерде Мартин Иден финанс каржы жактан өтө болуп кетти эле, таанымал болду эле, баары болду эле, бирок ал максатты бир утурумдуу, жеңил коюп алган үчүн эмне болду? Максатына жеткенден кийин жашоосу кызыксыз болуп калды. Демек максат деген бийик, улуу бир чоң нерсе болуш керек экен. Бизде азыр көпчүлүк адамдар
мен бир жагы боорумда ойройт коом, анткени максаттуулук жөнүндө ойлогонго убакыты жок азыр адамдардын. Убакыты жок элементарный. Сиз айткандай күнүмдүк оокат ушундай чырмоокто чырмап койгон, сен андан чыга албайсың. Ошо эмне үчүн? Анткени бизди көп нерсе алаксытып атат. Мисалы тамактын көптүгү бизге көп оор алып келгенде эле, илгери тамактын жоктугу көйгөй болсо, азыр менимче тамактын көптүгү көйгөй. Куду ошондой эле илгери маалыматтын жоктугу. Сиздин учуруңузда китеп окуп, гезит окуп, адамдар эмне көрсө ошону окуп калганга аракет кылчу. Анткени маалымат өтө таңкыс эле. Азыр тескерисинче маалыматтын көптүгү көйгөй. Информационный шум деп коет. Маалыматты кадимгидей эле поток. Кайсы бирине ишенерин билбейт, ылгаганын билбейт. Анан биз ошонун маалымат менен иштөө маданияты өзү жок. Анан баарын ала бергенде адам мээси чарчап калып атат. Мээси чарчап калып, анан ошол болгондо да маалымат азыр мына клиповое мышление деген доорго келдик да. Кыска нерсе. Адамдар мисалы long read деп коет, узун тексттерди окуй албайт, узун сиз экөөбүздүкүндөй маектеши подкаст уга албайт, узун кино көрө албай калды. Эмнеге? Азыр ушундай бир доорго келиппиз. Сериалдар, 1,5 мүнөттүк сериалдар чыгыптыр Инстаграмда. 1,5 мүнөт экен бир сериясы. Адамдар азыр Reels, Shorts форматта, анан мен өзүмдөн деле көрөм. Мен узун long read жазам да, тексттерди. Анан жазсам, анда жазасын бир 3 саат кыйналып, анан Facebookка жайгаштырсаң бир 2 секунд, 5 секундтан кийин бирөө лайк басканда таң каласың да, бул ушу окуганга жетиштүү деп. Жанан өзүм эле досторума кээде жөнөтөм, WhatsApp'тан жөнөтсөм, алар кайра монтуп бармакчаны салып туруп артынан үн менен жазышпайбы, Нураке дейт, кыскача эмне жөнүндө дейт. Көрдүңүзбү? Ошондо окуп коет да, сенин тааныштарың ушул чөйрө окуп коет, санан адамдар кантип окуйт. Демек бирок адам узун окумайынча, узун көрмөйүнчө адамда критикалык ой жүгүртүү ойгонбойт экен. Адам жеңил оокатка көнгөндөй ашказаны, мээси дагы жеңил нерсени гана кабыл алып, чоң нерсени, масштабирование, аналитика, анализ, синтез деген нерседен алыстан калат экен да. Нурет мырза, жана сөздүн башында айтпадыкпы, баалуулуктар депчи. Баалуулук эмне десем, бүгүнкү күндө жанагында алды сатты, сооданын заманы, соода баалуулугу ошондой келип калдык депчи. Ошол фондо мынау биздин Кыргызстандагы ислам баалуулуктары менен кыргыз улуттук баалуулуктарынын акыбалын кандайча баалайт элеңиз? Экөө ири шаркак кетип атабы, же экөө бирине бири мындай эрегишкендей, сен туура эмес, мен туура дегендей ушундай карама каршылык көбүрөкпү? Эми 70 жыл жамандыр, жакшыдыр, жакшы тараптары да болду, анча-мынча кемчилиги менен Совет бийлиги доорунда биз идеологиялык бир мындай матрица калып бар болчу. Анын сындабайбыз, ал өзүнчө бар болчу. Бирок ал кеткенден кийин бизде коом кадимкидей эле бош боло түштү. Бош болгон жерге вакуумга түрдүү агымдар, ислами болсун, диний болсун, бир эле исламдан сырткаркы деле христианчылык, башка болсо миссионердик агымдар, түшүнүктөр, түрдүү эзотерикалык ишенимдер, түрдүү нерселердин баары кирип келди. Айтайм, азырын айтмакчы, биз аралашма бир микс коомго жараттык. Бир эми өзү коом уже фрагментацияга кетип атат. Экинчи этабында эми кадимдей коом жаатташа баштады. Мен негизги жаатташуу сиз айткандай мен деле ошо үчкө эле бөлөм. Биринчиси диний, ислами бир багыт карманган бир катмар бар. Анан экинчи катмары этноцентристик, улуттук нерсени. Биз кыргызбыз. Мен биринчи кезекте мусулмансыңбы же кыргызсыңбы? Мен биринчи кыргызмын. Улуттук нерсесин биринчи койгон катмар бар. Анан үчүнчүсү более мындай либералдык деп коебузбу, заманбап дебизби, мындай азыркы современный заманбап ошол жакты кармаган, демократиялык баалуулуктар кармаган 3 катмар болуп калды. Ошол жерде үчөөнүн тиреши бар. Кадимкидей эле тиреши бар. Бул мыйзам ченемдүү эле деп ойлойм. Кайсы жерде идеологиялык тиреш болсо, идеология болсо демек ал жерде тиреш болот. Бирок ал тиреш мындай канчалык маданий мындай чөйрөдө дискуссия жакшы болуп атат, ал башка маселе. Улуттук аз бизгечө мындай дүйнө жүзүндө негизи либерализм, демократия, идеологиялык кризиске кабылып атат. Ошон үчүн үчүнчү катмар бизде алсырап кетти. Анын үстүнө финансовый жагы, каржылык жагы билесиздер, USAID башка окшогон МПОлор жабылгандан кийин мындай кадимкидей эле бизде ал нерсе демократия, адам укугу деген нерселерди бир аз төмөндөй кетти. Эми коомдо эки чоң эле мындай эки бука калды да. Ислами багытты кармаган жана улуттук багытты кармаган. Менимче ушул экөөнү бири-бирине кагыштырып, баягыдай разделяй дейт. Стравливай и властвуй экен да. Биринчиси бөлөт экен, анан кийин тукурат экен, анан башкарат экен да. Бул эми илгертен кирген алтын эреже саясатта. Демек кээ бир күчтөр дейбизби, ички дагы, сырткы дагы ушул нерсени колдонгонго аракет кылгандар бар. Жок нерсени деле мындай жасалма бир тиреш жасап, негизи бар. Анча-мынча жерлерде бири менен түшүнбөстүк. Бирок мен ойлойм,
улуттук жана диний эгер терең изилдесе бул жерде көйгөй улутманмын дегендер исламдан жакшы кабары жок. Ал эми алар мисалы Куран окубайт, алар ошол хадисти окубайт, ислам тарыхын изилдеген эмес. Ошол эле кезекте мусулман коомчулугу дагы улуттук баалуулуктарды ошол мисалы Санжыра болсун, Манасеп болсун, башка болсун, андан кабары жок. Эмнеге экөөнүн бири-биринен кабары жоктон анан экөө бири-бирине баягы ар ким өзүнүн мисалы бирөө 6 десе бирөө 9 дегендей эле бир эле санды ар ким ар кандай көрүп эле анан талашып атат. Негизи мындай олутту талаша турган маселе жок. Мына ислам деген бул араб сөзү. Ислам дини деген өзү географиялык жактан ошол араб жергесинде пайда болгон экен. Тадыр насиби менен. Бирок ислам пайда болгонго чейин деле арабтардын өзүнүн маданияты, салты болгон, өзүнүн баалуулуктары болгон, жаманбы жакшыбы, бирөө төө десе бирөө бээ деген, бири-бирине карама каршы балким баалуулуктары болгон арабтарда. Ошол эле учурда ислам пайда болгонго чейин башка өлкөлөрдө, башка элдерде, улуттарда өзүнүн бир жашоо образы болгон, маданияты болгон, салты болгон кадимкидей эле, жаманбы жакшыбы. Анан эмне үчүн келип эле ушул ислам бүтүндөй адамзатка жиберилген дин деп айтылат го негизи. Эми ал жагынан алганда негизи исламга келсек, биз жалпы түшүнүгүбүздө ислам десе ошол пайгамбар салламдын доорунан берики сиз айткан ошо араб чөлкөмүндөгү өнүккөн исламдын бир мезгилин гана алат, 15 кылымдык. Эгер кенен ала турган болсок, ислам ошо адам атадан берки ислам бар эле ислам деп эсептелет. Ислам деген сөздүн өзүнүн мындай мааниси сөздүктөгү бул моюн сунуу эле да. Моюн сунуп жашоо. Моюн сунуп жашоонун баардык системасы, анын тили башкача болушу мүмкүн, балким шарияттары өзгөчө айырмаланышы мүмкүн, башка улуттар болушу мүмкүн, башка доорлор болушу мүмкүн, башкаруу системалары түрдүү болушу мүмкүн. Бирок Кудайга баш ийип эле жашаган системанын баардыгы ислам деп аталган. Демек, Адам ата болобу, Нух пайгамбар болобу, Мусанын доору болобу, Иса пайгамбардын доору болобу, баардыгынын доорунда эле ошол доордогу келген пайгамбарлар ошол исламдын өкүлү жана ошону ээрчиген адамдардын баардыгы мусулман болуп эсептелет. Мусулман болуп. Аларды мисалы биз пайгамбарыбызга доорго чейинкилердин баарын капырдай албайбыз да. Демек, биз исламды кенен түшүнүшүбүз керек. Бул Кудайга моюн сунуу, бир арабтык негиздеме эмес. Анан эмне үчүн азыр ислам мурун мисалы иудаизм же христианчылык бир чөлкөмдө эле болгон, ислам келгенде эле жалпы адамзат болуп калды дегенде, албетте ар бир доорго Куран айтып атат, ар бир коомго биз пайгамбар жибердик дейт. Мисалы пайгамбар жиберди, бирок ошол диндер, ошол баягы рисала деп коет го, бир мындай кабарлар бир эле коомго ылайыкташып, бир эле чөлкөмгө же бир эле убакытка гана ылайыкташкан болчу. Ал эми бул келип мисалы Аллах Таала деле динини пайгамбарлар аркылуу кылып атканда улам жаңылап атат да. Мисалы мурунку коомдорго ыйык китебин берип туруп, ошо ыйык китебинин корголуусун, сакталуусуну өздөрүнө жүктөп койгон болчу. Бирок адам пенде экен, кемчиликтүү экен, ал китепти өзүнүн написине жараша, кызыкчылыгына жараша акырын анча-мынча жерин өзгөртүп атып, анан кылымдар бою келгенде такыр эле башка жыйынтыкка келген үчүн Кудай жыйынтыгында айтып атат: бул пенде деген алсыз турбайбы? Буга китепти тапшырсаң болбойт экен. Бул китепти өзүм коргошум керек экен. Өзүм коргомоюнча болбойт экен деп, кийинки соңку китебин эмне кылат? Соңку китебине коргоосун өзүнө алып атат. Бул бир. Анан экинчиси, китептеги эрежелер бир коомго гана ылайыктуу эмес. Мисалы ошол Тоорат, Забур китебиндеги кээ бир эрежелер ошол жөөттөрдүн улуттук гана, этникалык гана өзгөчөлүгүнө таандык, ошол чөлкөмгө гана таандык, ошол доорго гана таандык нерсе болсо, ал эми Курандагы демек эрежелер эч бир убакытка неме болбойт, чектелбейт. Демек, кыяматка чейин өкүмсөр эч бир аймакка, географиялык аймакка да баш ийбейт. Мисалы, ал ушунчалык ыңгайлуу системалар курулган, демек алтын эрежелер. Ал жер чөлдөгү арабка да туура келе берет, тоодогу кыргызга да туура келе берет, чукчага да туура келе берет турган бир алтын эрежелер койгон да. Ошон үчүн ал мындай универсалдуу болуп эсептелет. Анын матрицалары, эрежелери универсалдуу. Анын ошон үчүн исламды биз мындай соңку дин деп билебиз, жана анын пайгамбары соңку пайгамбар, жана анын эрежелери мындай өтө кенен жалпылап алышкан, адамзаттын баардыгын эске алган, жана адамзаттын ар биринин улутуну, уруусуну, өзгөчөлүгүнү аймагына жараша мындай ыңгайлашкан жумшак десек болот. Ошонун негизинен баягы мазхаб маселеси чыгып атпайбы? Мисалы, бир эле эреже башка жерге барганда бир аз шартына жараша өзгөрөт. Мисалы, жылуу жерлерде
даарат алууну бутуна чейин, тизесине чейин суу бутун жууп атат да. Эми бизге келгенде биз суураак жерде жашайбыз, мелүүн температурада. Демек бизге тизесине чейин жуубайт, бизде ошо кызыл ашыгын кошуп жууп койсо жетет мисалы. Бул деген эмне? Бул шариаттын эки мааниде сүйлөшүү деген эмес. Бул деген адамдын ошол системанын жумшактыгы, жеңилдиги, кайсыл доордо болбосун адам ыңгайлына жараша ошонусуна жеңилдик берүүсү деп эсептешүбүз керек. Ошон ислам мындай идеалдуу адамдар, анан экинчиси идеалдуу түрдө адилеттүүлүк сактаган система. Адилеттүүлүк сактайт. Ислам дининде кайсы бир улут бир улуттан жогору турат. Бул биринчи улут, анан экинчи улут, үчүнчү улут деген жок да. Же болбосо кайсы бир раса биринчи турат, өзгөчө деген жок. Же кайсы бир жыныс, аял же эркек жогору турат деген жок. Анан ошол эле учурда мисалы үчүн кыргыздарды айталы, бизди айталы. Мейли ошондой экен, расага карабаш керек экен, улутка карабаш керек экен, жыныска карабаш керек экен. Бирок биз өзүбүздүн кыргыз экенибизди, тамырыбызды, ата бабаларыбыз ким болгондугун, кандай шарттарда жашап, эмне жашоо образын кечиришкенин билишибиз керекпи? Жет атабызды билишибиз керекпи? Салт санаабызды билишибиз керекпи? Бул жанагы исламдын мен айтып өткөн принциптерине каршы келбейби? Каршы келбейт, тескерисинче керек болсо исламдын өзүнүн принциби десек да болот, өзүнүн таануу. Өзүнү таануу, жараткан таануу, ошо аламды таануу. Аламды таануу, жараткан таануу өзү таануудан башталат. Анан аяттардын көпчүлүгүндө айтып атпайбы? Биз силерди улут, уруу кылып, кабила деп ошо когом кылып жараттык, бири-бириңер тааныш үчүн дейт да. Максаты бири-бирине тааныш үчүн. Биз эгерде ар бир кыргыз, мен кыргызмын, улутум кыргыз, мен баланча түкүнчү жерден болом, уруум мондой, жет атам мондой деп баарын билүүсү бул жакшы, бирок аны менен максаты эмнеде? Максаты өзүн таанып, башкаларды таанып, таануу үчүн эле ошол илгеркилерден өрнөк алуу үчүн гана жакшы жагын алып, анча-мынча кемчилик жагына, ата бабасына деле кемчиликтүү жерлер болот да. Ошолордун эргеш үчүн. Бирок ошол максат башка бирөөнү басынтуу максатында, башка бирөөдөн өйдө болуу максатында, ошондой максатта болсо анда ал жек көрүнөт. Анткени биз эмне менен Эрисбайке мактана алабыз жана эмне менен бирөөнү эмне менен мактай алабыз жана эмне менен кандайча жектей алабыз. Адам өзүнүн эркинде болгон нерсеге гана мактана алат. Мисалы, мен кыргызмын деп мактана албайм. Анткени кыргыздыкты мен тандаган эмесмин. Мисалы да, же болсо мен ошол эле мезгилде бирөөнү сен деген пакистанецсиң деп жектей албайм. Анткени ал байкуш Пакистандыгын өзү тандаган эмес. Ал кааласа балким Австралияда төрөлгүсү келет эле. Эми ошол эле мезгилде мен түштүктө төрөлүп калганым үчүн мактана албайм. Анткени түндүктө төрөлүү же түштүктө төрөлүү мен да тандаган эмесмин. Же болсо мен 88 же 77 болгонум аз эмес деп билесизби? Бизде ынтымагы деп учуп кетпедиби? 77-лер, 82-лер деп. Ошолор мисалы ынтымагы дейт да. Өткөндө бир айтат, сиз 88-лердин ынтымагына келбейсиз. Айттым, айнанай, мен 88 болгонго эмне салым коштум? Мен салымым жок дагы, бир ныпым, бир салымым жок. Ал жерде 87-жылы болгон сен ата энеңдин сүйүү махаббатынын негизинде 88 төрөлдүң да, болду ошол эле. Демек адам жынысына мен эркекмин деп мактана албайм. Анткени эркектикти, аялдыкты мен тандаган эмесмин. Демек адам өзү тандай албаган нерсеге мактана да албайт, и бирөөнү жектей да албайт. Узун кыска кара деп. Ошо адам эмнеге мактана алат? Мисалы, мен сизди Эрисбайке абдан аракетчил дей алам. Анткени аракет бул сиздин тандооңуз. Же болсо бирөөнү көчөдө жалкоо деп бирөөнү ушканга мен укугум бар. Эмнеге? Жалкоолук анын тандоосу. Адам демек жашоосунда эмнени тандай алса, эрки болсо, ошого мактана да алат. И бирөөнү сындай да алат. А биз мисалы ошо улуттук маселеге келели кайрадан. Улуттук маселе менен биз кыргыздар дегенде сен экөөбүздүн, ошо айтып аткан адам экөөбүздүн эмне салымыбыз бар ошо кыргыз, чоң бир кыргыздын цивилизациясына. Же болсо тиги арабтар деп аны жектеп атабыз. Ал арабтыкты ал тандаган жок. Же болсо орус болгондо ал тандаган жок демек. Демек ошол жерден ал келели, биз өзүбүздү тааныган болот, бирок максатыбызды унутпайлы. Эмне үчүн биз кыргыз болуп атабыз? Түпкүрүнө келгенде, биз жет атабызды билишибиз шарт. Ошол эле мисалы дин чыккан жер араб чөлкөмүндө ошол уруулар бар. Жет атасын тагынбак турсун, 40-чы атасына чейин бар. Пайгамбар салам билебиз бар, 40-чы атасына, Аднанга чейин бардык атасы так. Демек, бул эмнени билдирет? Бул кандын тазалыгын билдирет.
бул ошо ата бабалардын мындай жакшы бир изинен жакшы иштерин улантуу, ошолорду эске салып туруу, ал эми ата бабалар анча катасын кылбоо деген ошого окшогон көп нерселерди үйрөтөт да. Анан жөн эле ашмат ташмат деп эле 7 адам атап койгондон пайда жок. Ошондо кыргыздын улуттук баалуулуктары деп кыйкырып аткан тараптар менен ислам баалуулуктары деп кыйкырып аткан тараптардын ортосундагы пикир келишпечүүлүктүн негизи эмнеде болуп атат мындай? Негизи мен ойлошумча бул баягы бизде негизи диний жактан алганда деле диний экстремизм өсүп кетти, диний терроризм, анан радикализм, анан ошол боюнча көп иш-чараларга катыштык да. Анан себеби деп келгенде эле баягы төгөрөк столдор болот, чоң симпозиум, семинарлар болгондо эле бул диний сабатсыздык деп берет да. Мен ойлойм жок, диний эмес, бул жалпы эле сабатсыздык. Жалпы алганда сабатсыздык. Баягы айтпадыкпы? Диндарлар ошол улуттук өзгөчөлүктөрдү окубайт, андан кабары жок. Ал эми улутманмын дегендер, улутчулдар динден кабары жок. Ошого ортодо бир аз көпөрө боло турган интеллигенция өкүлдөрү болуш керек. Интеллигенция өкүлдөрү менимче улут жакка өтүп алган. Анткени бир учурда коммунисттер, азыр мындай карап көрсөңүз, улутка жан үйрөп кыйкыргандардын көпчүлүгү мурунку коммунисттер да. Анткени коммунизмге ишенип, коммунист болуп, партийный билетин тапшырбай жүрүп, 91-жылы СССР кулаганда мындай үмүтү ташкап эле отуруп калган. Эмне кылышым деп. Анан алар мындай караса идеологиялык нерселерден либерализм, демократия анча отурбады. Анткени ал мурунку ишенимине карамандай каршы. Анткени Америка Кошмо Штаттары менен СССРдин ортосуна тирештин айынан бүткүл батыштан келген нерсе аларга жат деп түшүнүлгөн. Анан калганы эки калып атат: ислам жана улуттук. Исламды караса бул бир арабтардыкындай бир жыттанып, ага биздин да мусулмандардын кээ бир мезгилде күнөөбүз бар. Мындай араб жыттандырып, же Пакистан жыттандырып, же түрк жыттандырып берген үчүн бул да аларга жаттай көрүндү дагы. Ага караганда мына үчүнчүсү улутчулдук бизге жакын экен. Анткени өзү кыргыз, атабыз кыргыз. Анан ошону алды дагы, анан мурунку эле коммунисттер улутчулдукка баш ооп кетти. Ал эми диндарлар ошо эски молдо системасы менен өнүгүп өсүп элди катмар кылып алды. Молдокелерибиз тиги интеллигенттер менен интеллигенттер молдокелер ортодо диалог жоголуп калды. Ошонун ортосунан азыр чоң тиреш кадимкидей пайда болуп атат да. Ошондо элге, карапайым массага ушул динди түшүндүрүүдө түшүндүрүүчү тараптын дагы кичине бир кемтиктери барбы? Мисалы үчүн исламды жеткирүүдө бизде эми аалымдар көбүнчө баяндарды айтып, бирөөсү аябай муңкантып ыйлап жеткирет, бирөөлөр күлдүрүп тамаша айтып жеткирет, бирөөлөр коркутуп, зекип ушинтип жеткирет. Мунун түпкү ниетинде албетте ушул динди түшүнсө экен деген ак ниет бар албетте. Бирок ошол түшүндүрүүдө жанагы мисалы үчүн кайсы бир предметтерди окутат го мугалимдер, психологияны, же физиканы, же химияны, кадимкидей эле анын негиздерин, бүт ошо формулаларын окутуп, мына ушул деген химия, бул деген математика, мунун теориялары мындай деп. Ошол сыяктуу эле бул исламдын тарыхы деген мындай. Бул ислам баланчанчылы пайда болгон. Мунун негизи мындай болгон деп ушул жеткирүү методологиясында мындай маселе барбы дейм да. Маселе бар. Ага кошулушубуз керек. Анын баягы оорукчан адамдын айыгуусунун биринчи этабы ооруну моюнга алуу экен да. Биз мусулман коомчулугунун бир көйгөйү бар. Биз өзүбүздө кээ бир көйгөйлөрдү моюнга албайбыз. Жок, астафиралла, ислам универсалдуу дин, анда эч бир кемчилиги жок. Ал талашсыз. Ислам бул универсалдуу система. Бирок исламды тутунган адамдарда кемчилик болуш ыктымалдуулугу бар да. Болгондо ислам тарыхында биз эмес, сахабаларда да болгон келишпестик, пикир келишпестиктери, башкалары. Андан кийинки дорлордо деле бул мыйзам ченемдүү эле нерсе. Болгону маселе эмне? Ошо көйгөйдү моюнга алып, анан ошо каталар келтирбей. Сиз айткандай усул жактан көйгөй бар. Усул жактан сиз азыр айттыңыз, коомубузда баягы биздин бир белгилүү эжекебиз айткан экен, коомубузда молдокелердин жарымы коркутат, неме дейт, мындай коркутуп, тозоктотуп, ыйлатат дейт алардычы. Экинчи бөлүгү болсо күлдүрөт дейт. Анан мындай карасаң азыркы үммөт ошонун айынан же күлкүчү үммөт, же мындай ыйлак үммөт да. Мындай олуттуу барсаңыз духуңузду көтөрүп кете тургандай бир баян угуп, ошол жерден ордуңан туруп эле баягы тиги Раймалы менен Бегимай киносундай эле казатка деп чыгып кетчүдөй мындай бир дух бере турган баян укпай калдык да. Анткени баяндын көпчүлүгү эле же күлдүрүш керек, же ыйлаш керек, анан эмоционалдык деңгээлде гана. Эмоциянын деңгээлинде утурумду бүгүн азыр бир отурдуң, ошо баянда кызыктуу болду, бүт эртеси күнү унутуп калдың. Анан экинчиси эрежеси ыраттуулук деген бар, иреттүүлүк деген. Мисалы
Адам мончодон чыкса биринчи ич кийим кийет, анан кийин гамаш кийип, анан шым кийип, анан жемпир кийип, анан куртка кийет да. Өзүнүн ирети бар да. Ошону адам жылаңач денесине эле биринчи пальтону кийип туруп, сыртына майка кийип алса, ошондой эле кийинди деп эсептелинет. Бирок анын бай ирети бузулган үчүн ал күлкүлүү көрүнөт. Куду ошондой биз дагы биринчи дин жеткизгенде эмнени жеткизишибиз керек эле коомго. Биз биринчи ибадат жеткизип атабыз да. Ибадат. А негизи исламда биринчи мамиле жеткизилет. Биринчи мамилени үйрөтүшүбүз керек. Ата эне бала, жумуш берүүчү менен кол астындагы жумушчу, мисалы кызматкер, ортодо мисалы агай, мугалим, ошогон нерселердин баарын, келин, кайнене мамилени биринчи үйрөтүп, анан ибадатка алып келишибиз керек эле да. Биз биринчи ибадатты жапырт кылдык. Ооба, биз даватка чыктык, Куран окуганга үгүттөдүк. Жалоо эле адамды мисалы биз намазга чыкканга, жолукка орогонго кылыкпайбызбы? Ибадат немеден кийин келсе, эгерде мамиледен кийин келсе, анда жакшыраак болмок. Бизде мамиле жок. Анан даваттын негизи усулу биз кайра эле кимден үйрөнөбүз? Пайгамбарыбыздан үйрөнөбүз. Пайгамбарыбыздын даваты кандай болчу? Анын 90% даваты үнсүз аракет менен, кыймыл аракет менен, мамиле менен болот. 10% сөз болчу. Ал эми бизде тескерисинче 90% сөз, балким 95% сөз, 5% эле амал болуп калды да. Ошон үчүн биз баягы методикабызда ката кетиргенибизди моюнга алышыбыз керек. Анан заманга да ылайыктуу болуш керек. Азыркы заман Z муун болуп атса, телефон кармап атса, алардын ойлонуусу такыр башкача болуп атса, биз таш доорунда ортодогу нерсе менен алып келип алып, могу методдорду айтсаң отурбайт. Азыркы доорго ылайыктуу ошол тилге жатык кылып, ошолорго түшүнүктүү кылып берүү бизде чындап эле чабалдыгы бар. Ошол нерседен бар. Аны моюнга алышыбыз керек. Демек аны өсүшүбүз керек, изденишибиз керек, окушубуз керек. Анан калса мынау илгери мисалы үчүн мечиттер ошо адамдар чогулуп, ошол жашоосундагы эле нерселерди, мамилелерди, өйдө ылдыйларды эмне үчүн андай, эмне үчүн мындай десе ошол жерде түшүндүрүп берүүчү. Мындайча айтканда жашоосундагы реалдуу нерселерди түшүндүрүп берген бир жай болгон да мечит. Ооба. Анан илгери университет деген болгон эмес, колледж деген болгон эмес, техникум деген болгон эмес. Ошонун баардыгынын кайсы бир деңгээлде ошол мечит аткарган да. Бүгүнкү күндө ошо мечиттер салынып атат. Мечит салуу соо экен, мечит салалы, акча кошолу деп заңыратып салган менен чыныгы функциясын аткарып атабы ушул мечит? Ошол жерде намазга барышат. Багымдатта айрыкча аз гана адамды көрөсүң. Анан баягы 2 рекет сүннөт 2 рекет парзды аткарышат. Анан чыгып кетатканда, кирип келатканда бири менен жаркылдап, кандай жакшыбы, бүгүн жакшы, бүгүн аябай сонун көрүнүп атасыз го деп баары үңкүйгөн, уйкусураган. Эпте үйгө барып атасыз. Анан бирок ал жер эми мындай мечит деп бир формалдуу гана барып коюп, ушу жерде айтылган экен, мечитке бар деген экен, анан мен ушу тиги сүннөттү парзды окудум, болду, кетти, барды. Бул толук миссиясын аткарбай атабы дейм да. Бунун башкача бир трансформация болуш керек беле дегендей да. Эми албетте баягы шариаттын чегинде. Ооба, анткени Кыргызстанда азыр мен өзүм ошол фонддо иштейм. Биздин фонд өзү көптөгөн мечиттер салды. Мен кээде айтам, мечиттерди салбай, мындан ары мечит салбайлы, мораторий киргизели деген ойдо эмесмин, бирок айтканым, эми мечиттен башка нерсеге өтөлү. Мисалы мечит бул таш, кыш, бир акиташ, бир цементтин эле жыйындысы да. Бул жөн эле имарат. Бирок Кыргызстанда 3000 мечит салдык азыр. 3000 мечит салдык. Бирок абалыбыз өзгөрөбү? Дагы 30 000 салсак да өзгөрбөйт деп ойлойм да. Анткени Эрсбеке мечитти адамга толтуруш керек экен. Бир бул маселе. Азыр уже мечитте адам азайып барат. Экинчиси, адамды да бир нерсеге толтуруш керек экен да. Адамдын руханиятыны, акылын, башказаны, рух казанын толтурбаса, сиз айткандай азыркы мечит, кечирип коюңуздар, христиан аламынын бир чиркөөсүндөй болуп баратат. Христиандар эмне кылат? Жумасына бир барып чокунуп коет. Чиркөөсү башка мезгилде энсиреп, жетимсиреп, бош турат. Биздин мечиттер ошондой. 5 убакка келет, келсе, жумага келет көпчүлүк учурда. А биз мечиттердин санына, кооздугуна, башкасына карап атабыз, бирок ичиндеги маңызына карабай атабыз. Ичинде кандай иш-чаралар болуп атат? Сиз айткандай, илгерки мечит кандай болгон? Илгерки мечитте илим алынган. Илим алынган дегенде бир эле Куран жаттоо эмес, урматтуулар. Эмне үчүн биз азыр балдарга мектептен келатканда мечитке кирип сабагын ушул жерде кылса болбойт? География сабагын окуса болбойт, ушул жерде математиканы окутса болбойт? Болот? Сопсон болот. Эмнеге Куран окуса ибадат дагынан кийин математика окуса ибадат эмеспи? Ибадат. Ал деле ибадат. Башка илимдердин баары эле ошол ибадатта. Ибадат бардыгы. Анан ошол ал жерде ошол илим окуш керек. Бир, экинчиден коомдук маселелер чечилиш керек. Азыр ажырашкандар кимге барып атат?
психологко барып атат. Эмне үчүн? Илгери психологко барбайт эле, анткени психологдун ролун ошо молдо, ошо мечиттеги имам ордочу. Аксакалдар кеңеши, мечиттин аксакалдары келип эле эмне болду деп чечип койчу. Руханий кризистик бир центр болчу. Эгерде мечит өзүнүн функциясын аткарса, коомдо менимче могул бомж деген, селсаяк деген болбойт. Ар бир мечитти эле экиден бөлүп алса, Кыргызстанда элестеңиз, Кыргызстанда 3000 мечит бар экен. Экиден бөлүп алсак эле өзү 5000ге жетпеген селсаяк бар Кыргызстанда. Баарын эле бөлүп алмакпыз. Ошо менен иштешмекпиз. Целый бир мечиттин жамааты 2 адамды өзгөртө албайбы? Аракет кылса болот да. Ошо мечитте канча функция бар? Мечиттин толтура жараштыруу, башка кылуу, билим алуу, толгон токой функция. Биз анын баарын кесип эле, биз ал жерде баягы мындай сажда кылуу эле функциясын калтырып койдук да. 5 андан кийин кууп чыгыпчы. Бизде мындай чектен чыгуу бар. Мечитке такыр бир коом чакыр эле мечитке жатып алгандар бар. Мечит чыкпай эле дүйнөнүн бар ишин жыйыштырып коюп эле ушу мечиттен чыкпаш керек экен деп. Экинчи тарап мечиттен такыр эле мындай кирди чыкты эле. Жок, мечит формалдуу эле. Жок, ортолугу керек да. Анткени динибиз өзү васат да. Васатия дейт ба, ортолукту кармануу. Биз ошол жерде мечиттин функциясыны мындай аткара албай атабыз. Ошон үчүн азыр эми мисалы кайра мечиттерди салдык, мечиттин ичин кантип жандандырабыз, жамаат кантип жандандырабыз. Мисалы сиз айткандай, эмне үчүн мисалы жамаатта илгери түштүк жергесине бар эле, балким сиз байкасаңыз керек, жамаат багымдаттан кийин чыгып баары тегерек болуп анан учурашып, Аллахка сурашып тарап кетишчү, дуа кылып. Ал дегени ким келди, ким келбеди. Мисалы сиз экөөбүз бир мечитке барып жүрсөк, бир күн мен келбей калсам, сиз жамаатты кырып анан сиз айтат экенсиз, ай, Нуриет көрүнбөйт го бүгүн багымдатта. Эмне болду экен? Десе, чындап эле кечеде келбеди деп анан кой, зыярат кылып коелу деп барып, ошол оорулууну зыярат кылат экен. А биз азыр жамаатта бири-бирибизди тааныйбызбы? Сиз айткандай үңүлүп барып монтип, анткени бизде жамааттык түшүнүк бар. Тиги монтип кол окуйт, кармай окуйт экен, бул мынтип окуйт экен, бири-бирибизди жек көрөбүз. Сыртта динсизге дагы андай мамиле жасабайбыз. Мечиттин ичинде бири-бирибизге мындай жек көрүү менен карайбыз, бирок сыртта бир ичип жүргөн, динден алыс адамга андай мамиле кылбайбыз. Бирок мечиттин ичинде ошондой мамилебиз бар. Ошону оңошубуз керек, мечиттин функциясын кайрадан карап чыгыш керек да. Анан жакшы ниетти салдык, бирок функциясы толук аткара элек. Бул менимче бул бир эле Кыргызстандын мусулмандарынын эмес, жалпы эле дүйнө жүзүндөгү мусулмандардын абалы ошондой болуп атат. Мына кыргыздар негизи мындай көчмөн калк болгон. Көчмөн цивилизацияда жашаган. Эми ошого жараша ошол көчмөн турмуштун өзүнчө бир эрежелери болгон. Адилет, калыс, адамдар ортосундагы мамиле кандай болуш керек. Ошол боюнча мындай макал лакаптарында көрүнөт, улууну урматта, кичүүнү узатта дегендей ушундай бир толгон токой макалдар бар. Ал ошо чыныгы көчмөн турмуштун жашоосунан алынган да. Демек, ислам келгенге чейин деле кыргыздар тоолордо көчүп конуп жашап жүргөндө ушундай эрежелер тутунган. Ал эрежелер жаман эрежелер эмес. Чыныгы ошол чөйрөгө, элге пайдасын бере турган калыс бир эрежелер, нормалар болгон да. Анан ошол эле учурда бир мындай бир кыргыздарды ашкере бир бул жапайлар, бул отпарастар, отко, сууга тайынган эмелер дегендей бир беткей карагандагы мындай бир көз караштар бар да. Тиги жана эки каршылашкан тарап деп айтып атпаймынбы? Ошол каршылашкан тарап да ушундай бир маселе бар. Бирок кыргыздар таптакыр эле андай болгон эмес го дейм, Ушунун айырмасын кандайча айтып берет? Айттык го, ислам дини бир гана пайгамбар Мухаммад менен бери эсептелбейт, ал мурункусу да эсептелет деп. Демек, мурунку коомдордо дагы ислам менен жашаган ар бир коом. Кайсы бир деңгээлде балким диндер бурмаланып, өзгөрүп, эскирип кетиши ыктымалдуулугу бар. Ошол мен жеке пикиримде ойлойм, түрк элдеринде ак дин деген түшүнүк бар. Ак дин. Ак дин дегенде көкө теңир боло, ошол мезгилде кандай болот? Бир кудайга сыйынуу. Мисалы мен ойлойм да, биз азыр кээ бирлер динди жамандап атканын айтам. Мына 10-кылымда, 9-кылымда биздин ата-бабалар ислам кабыл алып атат. Биздин чоң аталарыбыз жинди болбосо керек ислам кабыл алып. Эмне үчүн исламды алар оңой кабыл алган? Болбосо ага чейин жортулдар менен, күч менен, орусча айтканда навязывание, таңуулоо процесси болгон чындап эле, күч менен. Бирок ал мезгилде исламды Орто Азия кабыл алган эмес. Качан гана эркиндик берилгенде салыштырмалуулук менен ойлонуп көрүп кабыл алып атат. Эмне үчүн? Ислам менен илгерки кыргыздар тутунган, көчмөндөр тутунган диндин ортосунда өтө көп окшоштуктар бар. Мисалы кандай? Бул монотеизм. Исламда бир жалгыз кудайга, Аллага ишенүү, көчмөндөрдө дагы жалгыз теңирге ишенүү. Бир эле тек көкө теңир. Экинчиси туугандык мамилени бекемдөө.
родоплеменной связь деп коет го. Уруучулук күчтүү. Эмне үчүн? Пайгамбарыбыз өзү Курайш уруусунан. Уруу болуп жашайт, кабила болуп жашайт. Кыргыздар көчмөндөр да уруу болуп жашаган. Тууганчылыкка бекем болгон. Мисалы пайгамбарыбыздын туугандары капыр болсо дагы, динден алыс болсо дагы, бирок уруулук сезим менен, аң сезим менен пайгамбарыбыз коргоп келбеди. Колдоо көрсөтпөдү Абу Талип мисалы. Кыргыздарда да ушундай болчу. Ооба, досуң менен, тууганың менен ушундай пикириң келишпесе дагы, бирок туугандык мамиле үчүн аны колдоп кубаттаган. Демек, туугандыкты күчөткөн. Кадимки эле генеалогия ошо санжыра тактоо. Буларда дагы санжыра тактайт, буларда санжыра. Мисалы, курмандык кылуу. Көчмөндөр илгертеден эле жит чыгарып курмандык кылган. Ошол нерсе исламда бар. Адилеттүүлүк мисалы, адилеттүүлүк принциби. Ал жакта да бар, бул жакта да бар. Анан кийинкиси согушуу. Мисалы, көчмөндөр согушканды, мындай эр жүрөктүүлүктү, баатырдыкты даңазалаган эл болгон. Исламда да бар. Бирок ким үчүн? Алла үчүн, акыйкат дин үчүн күрөшүү. Бул жерде адилеттүүлүк үчүн күрөшүү. Мисалы, адилеттүүлүк турса, баягы баш кесмек бар, тил кесмек жок деп, башы кетсе дагы, бирок сүйлөгөн кыргыз ушу адилеттүүлүк үчүн. Адилеттүүлүктү өзүнүн өмүрүнөн да өйдө көргөн. Бул жакта да исламда ошо адилеттүүлүктү орнотуу үчүн өмүрүң керек болсо садага чабып, шейиттик макамды өйдө көрүп атат. Биякта эптеп жашагандан көрө шейит болуп кеткен маныкта. Демек, ушул окшоштуктарын да санай берсек көп, бар окшоштуктар келгенде кыргыздар, жалпы көчмөндөр, түрк элдери бул келген ислам динини жат катары көрбөстөн, бул өздөрү эле тутунуп аткан ак диндин улантышы, более обновленный деп коелу, жаңыланган бир версиясы экен деп оңой эле кабыл алган, ошон үчүн оңой бизге келген. Көп нерселер өзгөргөн эмес. Албетте, мурунку ишенимдеги кээ бир нерселерибиз, ырымдарыбыз, жырымдарыбыз калып кеткен. Азыркыга чейин уланып келе жатат да. Бирок негизин алганда бир карама каршылык боло турган нерсени көргөн эмес исламда. Жана сөзүңүздө эркиндик деген сөздү айтып кетпедиңизби? Эркиндик деген эмне сиздин түшүнүгүңүздө? Эркиндик деген болошо эле биз Кудайга ишенүү маселесин, ислам маселесин, башка диндерди айтып атабыз сөз арасында. Кааласам мен Кудайга ишенем. Кааласам мен ишенбейм, бул менин эркиндигим. Кудай мага өмүрдү берди, ал өмүрдү кантип пайдаланам, кантип жашайм? Ислам аркылуу ишенемби Кудайга? Христианчылык аркылуу, иудаизмби, же индуизмби, же бахай боломбу, өзүм тандашым керек. Мына ушул эркиндикпи? Кандай ойлойсуз? Негизи эркиндик жөнүндө келсек, эркиндик бизче акыркы мезгилде бир аз бизде өтө көп сүйлөнүп, мындай тизешчип деп котко оңуп кеткен бир тема болду. Негизи сиз дагы бир аз көбүрөөк жашап калдыңыз, биз азыраак коммунизм доорунда ар бир негизи система бир идеологиянын негизин иштеткен. Коммунизм доорунда теңдик деген менен жашаган. Равенство деп коет го. Баары бирдей жашайт. Колхозчу деле, байгедеи жок. Байгедеи жок. Бирок бул табигый жагынан алганда туура эмес экен. Эмнеге? Табиятта баары тең эмес экен да. Табиятта бирөөнүн бою узун, бирөөнүн бою кыска дегендей, бирөө акылдуу, бирөө кичине акылсыз дегендей, ошондой экен. Тең деген туура эмес экен. Кандай? Мисалы, сиздин бутуңуз 42 болсо, менин бутум 40 болсо, бул жерде отурган оператордун буту 38 болсо, теңдик деген үчөөлө тең 40 размердеги көлөш бермей экен да. Сизге тар келет, тиги балага чоң келет, мага ылайыктуу келет. Анан ал доор эмне болду? Теңдикти камсыздай албады Советтер Союзунда. Эмнеге? Ал доордо баары бир тең болбоптур. Саанчы баары бир башкача жашаптыр, раис менен биринчи секретарь баары башкачараак жашаптыр да. Ошон үчүн ал теңдикти сактай албаган үчүн ал доор кулады. Биз кийинки этапта либерализм, демократия дооруна келдик. Ал жердеги догма эмне? Эркиндик. Укук, эркиндик, укукту көп сүйлөдүк. Аялдын укугу, баланын укугу, башка дедик. Бирок бул дагы учурда азыр өзүнүн доорун жашап өтүп атат. Укук дагы бул жалган экени көрүнүп атат коомго. Өзгөчө Палестинада болгон окуялар көрсөттү, Шамдагы, Сирияда болгон окуялар көрсөттү. Мисалы, бизде аялдын укугу деп бир аялды бир зөөкүрө күйөөсү өлтүрүп койгон болсо, жапырт аял зат баары көтөрүлүп, түп көтөрүлүп, баардык феминисттер кыйкырып, марштарга чыгып атат. Бирок былтыры билдик, Сирияда 15 жылдап, 20 жылдап түрмөдө жаткан, Седная деген түрмөдө 15 000 аял жатыптыр. 20 жылдап жаткандар бар экен. Ичинде зордукчулдар тарабынан зордукталып, 4-төн 3-төн бала төрөп койгон аялдар бар экен. Бирок 15 000 аял кордук көрүп чыкты түрмөдөн. Эч бир жерде аялдын укугу деп эч ким кыйкырбады. Феминисттер кыйкырып чыккан жок. Мисалы, баланын укугу деп кыйкырат, бир балага могу жерде бир ыдык көрсөтүлүп туруп деп. Бирок
2,5 жыл 2 жылдын ичинде Газзада мисалы 30 миңге жакын жаш бала өлдү. Эч ким аны мындай чымын өлгөндөй деле мамиле жасабай атат. Демек, баягы тиги Скотный двор деген чыгармада жазылгандай, мы все равны, но кто-то равнее дегендей, биз баарыбыз эркин экенбиз, бирөөлөр эркинирээктей көрүнүп атат да бизгечи. Батыштагылар, башкалар. Демек, эркиндикти да ар ким өзү чоюп, ары бери ойной бере турган бир түшүнүк болуп калды. Чыныгы эркиндик мен кандай деп ойлойм? Чыныгы эркиндик Кудайга кулчулук кылууда гана. Кудайга кулчулук кылууда. Көпчүлүк кулчулук деген сөздү мындай мойнан байлаган, чынжырланган, эрки жок, мындай чынжырланган, каалоосу жок. Бул дүйнөдө эки эле кулчулуктун түрү бар. Же Кудайга кулчулук болосуң, же көп нерсе. Мен тандайт элем Кудайдын кулчулугун. Эмнеге? Кудайдын кулу болгон нерсе калган кулчулуктун баарынан кутулат. Эл эмне дейт? Эмне жейм? Мода, тренд, башка мисалы аялдын кулчулугунан, акчанын кулчулугунан, комфорттун кулчулугунан, ушу кулчулуктун эмне деген түрү болсо, ушунун баардык кулчулугунан кутулуп, бир эле Кудайдын кулчулугу болуп калат. Бирок бул Кудайдын кулчулугу кандай? Ал падыша, мисалы башка кулчулукта кандай? Кул ээлөөчү ар дайым кулун эзип турат. Кул ар дайым өзүнүн кожоюнун жек көрөт. Ар дайым ал кожоюндан качканга аракет жасайт. Бирок бул кулчулуктун мамилеси такыр башка. Бул кулчулукта ал сени сүйөт, жакшы көрөт, сага эркиндик берет. Мисалы адам көчөдө билесиздер, орустар ит багат го бизде. Ит бакканда кээ бири байлап алат. Кээ бири болсо эркин коёт. Кимдер эркин коёт? Ким жакшы мамиле жасап, ошол кетпестигин билсе, өзүнө ынанса, ишенсе, ошон үчүн аны эркин коёт итин. Ал баары мага келет, анткени ал мени жакшы көрөт депчи. А ким өзүнүн итин кетип калбасын деп корксо, мамилеси начар болсо, ал итин ар дайым байлап жүрөт. Кудай ушундай Кудайдын кулчулугунда Кудай эч кимди байлап таңуулабайт. Кудай ушунчалык эркин коюп койгон, бизде ошол эркиндик. Тиштеп албасын деп дагы байлап алгандары бар да. Ооба, бирөөнү ал эми Кудайдын кулчулугунан качкан адам автоматтык түрдө башка кулчулукка кул болот. Ошон үчүн эркиндик деген бул относительный нерсе. Демек, биз эркиндик үчүн жашабайбыз. Биз теңдик үчүн да жашабайбыз. Капитализм менен коммунизмде. Мусулмандардын негизги бир идеологиясы, бир эле сөз менен алганда, Куран бир эле сөз менен алганда эмне үчүн жашайт? Адам эмне үчүн жашайт, эмне үчүн өлөт десе, адилеттүүлүк үчүн жашайт. Адилеттүүлүк деген эмне десе, баягы эми батинке маселесине келели. Адилеттүүлүк деген сизге 42-чи, мага 40-чы, бул жигитке 38-чи размердеги батинке берүү экен. Эркиндик деген кээде каалаганын кыл дегенге да барабар болуп калат. Кандай? Мисалы биз бир батинкени алып келип, могул үстөлдүн устуна койсок, эркинбизби? Демократиянын көзү менен алганда эркинбиз. Койсок болот. Же ушул жерде турган нанды биз жерге коюп койсок, эркинбизби? Эркинбиз. Бирок бул теңдикке да жатпайт экен, эркиндикке да жатпайт экен. Бул туура эмес экен. Эмнеге? Бул адилеттүүлүк принцибине каршы болгон үчүн. Адилеттүүлүк эмне десе, бир сөз менен айтканда, адилеттүүлүк ар бир нерсени өзүнүн ордуна кое билүү. Нандын орду стөлдүн үстүндө, батинкенин орду теги босогодо. Болду. Демек, ислам менен жашаганда аял эркек, мисалы, мамиле маселесин карайлы, азыр ушул актуалдуу болот. Аял эркек тең болбойт. Аял аялдын ордунда болот, эркек эркектин ордунда болот. Аны ар биринин өзүнүн укугу, анын өзүнүн милдети болот. Тең кылуу деген мүмкүн эмес. Тең кылсак, мисалы, азыркы феминисттер айтып чыккандай тең болобуз десек, анда аялдарды дагы шахтада иштетели. Мисалы, анда аялдар декретке чыгып атат, биз деле декретке чыгалы, биз деле эс алалы. Жок, ал туура эмес. Адилеттүүлүк деген нерсе ар бир нерсени өзүнүн ордуна кое билүү. Демек, мусулман адилеттүүлүк үчүн жашайт. Мусулман эркиндик үчүн же теңдик үчүн жашабайт. Анткени тең деген өзүнүн нерсе табиятта жок, жана эркиндик деген дагы бул баягы абсолюттук эркиндик жок. Абсолюттук эркиндик бир эле жараткан өзү. Калган нерсенин баардыгы относительный деп коет го, мындай салыштырмалуу эркин болобуз. Ал эркиндик Кудайга өзүңдү толук тапшырууда, анан баягы күчтөй эле да, мисалы, пенденин эң күчтүүсү ким десе, орустарда мынтип коет экен да, сила раба в признании своего бессилия дейт. То есть кулдун чыныгы күчү өзүнүн күчсүз экендигини сезүү, анан тан берип ошону кабыл алууда экен. Эркин дагы ошондой. Биз эркин эмес экендигибизди кабыл алганда, Кудайдын эркине өзүбүздү таштаганда, ошондо абсолюттук эркиндикке жетебиз. Ушул ислами подкасттардын бирөөсүндө астында жазылган комментарийлердин бирөөсүн бир мен жазып калдым да, ошондун мааниси мындай деп суроо берип турат. Дини жок деле, мечити жок деле, намаз окубай эле, монастырга барбай эле, чиркөөгө барбай эле, синагогага барбай эле, мындай адам өзүнүн ырыскысын таап жеп, айлыгын алып, ишин иштеп,
бирөөгө залал келтирбей, бала чакасын багып, жакшы сөздөрдү сүйлөп, ушинтип жакшынакай жашап жүрүп өтүп кетсе деле болот го. Ушу диндер чыгып эле бири-бири менен кырылышып эле ислам туура эмес, христиан туура эмес, тиги иудаизм туура деп эле кырылышып бүтпөй, ай, дини жок эле мындай эле жашаса болбойбу адам? Жөн эле жакшы эле жашаса болбойбу деп ушундай суроону дагы коюптур да. Ушуга сиз кандай жооп берет элеңиз? Логикалык жактан алганда ал мындай жакшы эле туура рационалдуу көрүнгөндөй болот. Бирок экинчи жактан алганда бул система, негизи ар бир нерседе система керек да. Мисалы, андай логика менен ойлонсок, мектепке барбай эле эч кимибиз, мектеп университеттерин баарын жоюп, миллиард деген сомдорду коротпой эле, ар бир эле үйдө өзү эле окуп алса болбойбу деген суроо жаралат да. Жок. Же болбосо адамдар мончого барбай эле жуунбай, үйдө деле мындай эле неме ташкегин коюп, бир чарасын коюп эле жуунуп тазаланып алса болбойбу дегендей. Жок, бул система эле. Мечит, баардык нерсе бул баардыгы система эле. Системага салуу баардыгын ыраттуу кылуу. Мектепте эле ошондой да. Үйдө деле окуса болот, бирок мектепте адам дисциплинага үйрөнөт, жалпы коммуникацияга үйрөнөт, башка болот. Демек, исламдын негизги максаты коммуникация кылуу. Ошол системаны коммуникация адамдар менен, адам айттык го, адам болор кишинин адам менен иши бар деп, ошо адамдарды бири менен аралаштыруу. Андай кылып ар ким кылса, анда мисалы азыр 5 жамаат бар деп ойлойлу Кыргызстанда, 5 жамаат. Бирок ар бир адам өзүнчө пикир менен жашаса, анда ар бир адам өзүнчө жамаатта. Анда Кыргызстанда 7 миллион жамаат болуп кетпейби? 7 миллиондун мондай тирешкени жакшыбы же 5 эле жамааттыкыбы дегенде, бул баары бир каалайбызбы, бул керектүү система. Мындан биз баш тарта албайбыз. Бул маселе болгону ошолордун ортосундагы ымала, мамиле кандай болуп атат жамааттар ортосунда. Баягы жамааттардын болуусу, мазхабтардын болуусу, жолдордун, школалардын, мектептердин болуусу мыйзам ченемдүү эле нерсе. Болгону онун ортосундагы мамилеге келгенде бир түшүнүк бар, мисалы. Жамааттык түшүнүк бар, анан кийин жалпы мусулман үммөттүк түшүнүк бар. Ар бир адам, мен жеке пикиримде, бул менин субъективдүү гана пикирим, ар бир адам менин устазым, биздин жамааттын устазы мыкты дегенге укугу бар. Ар бир адам өзүнүн жамаатынын китебини, ал тандалган хадис окуйбу, же Рисале Нур окуйбу, же Феткулла Гүлендин китебин окуйбу, бул китеп мыкты китеп дегенге укугу бар. Ар бир адам биздин жамаат жакшы дегенге укугу бар. Бирок маселе качан жаралат? Биздин гана устаз эң мыкты, биздин гана китеп эң мыкты, биздин гана жол, биздин жамаат гана куткарылган жамаат. Баягы Куранда келген, хадисте келген 73 жамааттын бирөөсү бешке кирип, калганын баары тозокко кирет десе, бир мындай күлкүлүү жери, баардык жамаат ошол немени өзүнө көрөт экен. Ошол жамаат биз депчи. Демек, маселе мыктыбыз дегенде эмес, маселе биз гана дейт. То есть исключительность деп коет го. Гана деген сөз киргенде көйгөй болот экен. Анан жамааттык түшүнүктө жашаш, жамааттык түшүнүктө дин карманууга каршы боло албайм. Анткени 15 кылымдык тарыхта өз жамааттык түшүнүк бар. Бирок болгону жамааттык түшүнүк үммөттүк түшүнүктүн үстүнө чыгып алганда көйгөй жаралат экен. Жамааттык түшүнүк. Ошон үчүн үммөттүк түшүнүк өйдө да турса, жамааттын үстүндө эч кандай көйгөй жок. Ислами баалуулуктар менен жашаган мынау Сауд Арабиясы бар. Ошол Сауд Арабиясы менен демократиялык баалуулуктар менен жашаган Американын ортосундагы мамилесине кандайча баа берет элеңиз? Саясий мамилесине. Эми аны тарыхты окушубуз керек. Тарыхтан баягы бизде мусулмандар эң чоң көйгөй тарых окубайбыз. Тарыхты да максат туура эмес окуйбуз. Кыргыздар өзгөчө тарыхты мактаныш үчүн, бирөөнү жектеш үчүн, биз эле кыйын болгон үчүн окуйбуз. Тарыхты негизи Имам Шафий жакшы айтат. Тарыхты окушунун эки эле максаты бар. Акылың курч болот, катаң аз болот дейт. Биринчиси бул мээнин гимнастикасы тарых. Экинчиси ал тарых бизге каталарды аз кылганга үйрөтүш керек. Кечеги нерсени окуп, ошолордон кайра эле катаң кайталай берсең, демек сен тарыхтан сабак чыгарып атасың. Эми тарыхка кайрылсак, Сауд падышачылыгынын пайда болуу доору өзү ислам баягы билебиз халифаттылыгын, Осмон дөөлөтүнүн кулашы, андан кийин анан пайда болуп атат. Бул бир уруксаты менен кайсы бир эрежелердин негизинде гана пайда болду. Жана ал жерден баягы ресурс чыкты, нефть. Ошол нефттин дагы негизги пайда табуучулары болду Америка Кошмо Штаттары болду. Жана биз условный деп коет, шарттуу дүндө диний эркиндик берилди. Сауд падышачылыгыны азыр симулятор деп коет го. Бул Осмон империясынын симуляциясы десек болот. Бул жөн эле өзүн симуляция катары сезет да. Бул бирок халифалык эмес.
Бул кадимки эле монархия, атадан балага берилген кадимки эле бир үй бүлөнүн 1400 ханзадасы бар. 1400 ханзадасы ошол мэр, аким, губернатор, падыша, министр болуп бардыгы бир үй бүлөнүн эле өкүлдөрү бар ээлеп алган. Ошол Сауд падышачылыгында бар. Анан Сауд падышачылыгында билебиз, ошол Англиянын жардамы менен келген бир топ, бийликке келген топ менен ошол мезгилде өзүнүн бир диний көз карашы болгон бир топтун ортосунда келишим бар болчу. Ал диний топ булардын бийликте туруусунун диний легитимизация кылып берет, адалдаштырып берет. Ушулар Кудай тандаган, ушуларга баш ийиш керек, мындай кылыш керек деген. Ал эми саясий топ, ал үй бүлө бул диний көз караштын монополизациясын камсыздап берет. Ушул гана диний көз караш туура деп. Биз аны салафичилик дедик, вахабичилик дедик, ар нерсе дедик. Бирок ал өзүнүн бир доору менен келип өзүнүн функциясын аткарды. Азыр расмий Сауд падышачылыгы ал доктринадан, диний доктринадан баш тартты. Азыр жаңы доктрина келип атат. Азыркы ханзадасы Мухаммад бин Салман мындан 2 жыл мурдагы кайрылуусунда айтты. Бир учурда англиялык биздин өнөктөштөрүбүздүн суранычы менен биз ушул диний доктринага басым койгонбуз. Бирок биз азыр буну уже мындан баш тарттык дагы, биз жаңы бет алып атабыз деп. Булар азыр Ибрахимия же болбосо Авраамчылык ошо жаңы бир диний доктрина, жаңы бир матрицага бет алды дагы. Азыр эскини жок кылып, ошол үчүн Ибрахимиянын алкагында булар Израиль мамлекети менен, АКШ менен, Европа өлкөлөрү менен мындай ымаласы бир жылып азыр, мисалы ушул күнгө чейин 600 Трамптын Перс булуңуна болгон зыяратында 600 миллиард доллар инвестиция деди эле. Бүгүн эле эртең менен азыр окусам, азыр Америка Кошмо Штаттарына Сауд падышачылыгы 1 триллион доллар инвестиция кылат экен. Бул деген чоң акча өтө. Инвестициялы бул соода сатык башка болуп, мындай айтмакчы, дин өзүнүн жолу менен, соода өзүнүн жолу менен деген түшүнүк. Демек, диний доктрина неме ушу мамлекеттик башкарууга өзүнүн мындай өкүмү өчтү. Ушу болбой калды. Ошон үчүн Сауд падышачылыгына кадимки эле Кыргызстанда бир светтик өлкөдөй эле өзүнүн экономикалык, саясий кызыкчылыгы бар эле өлкө катары көргөнүбүз туура болот. Ал жерди бир халифалык катарында көрүп алганыбыз бир аз туура эмес да. Исламдын бир өрнөгүсү катары эмес. Анда демек жанагы Сауд Арабия бийлигинин жанагы Трампты тосуп алганда жанагы кыздар, секелек кыздарды бийлетип тосуп албадыбы? Чачтарын жайып. Чачтарын монтуп жайып дегендей. Анан ошол көрүнүштү же болбосо дагы бир мисал жанагы Сауд Арабиясынын жанагы Палестина Израиль конфликтине жасаган мамилесин, муну ошол саясаттын бир мисалы деп айтсак болот экен да, сиз айтып аткан саясат. Албетте, ооба. Анткени Трампты тосуп алуудагы нерсеси ал ошол бул эски исламга чейинки арабтардын да маданияты болгон, эски арабтардын исламга чейинки маданиятынын бир өрнөгүн көрсөтүп, мындай көңүлүн табуу, коноктун көңүлүн тапкан эле бир ымаласы, анын эч кандай исламга, шарияттага, мусулманчылыкка эч кандай тиешеси жок деп билишибиз керек. Мисалы, кыргыздар деле азыр кээ бирлер тарыхта болгон эмес билбейм, Төө чечме дегенге окшогон оюндары бар эле деп атпайбы? Анын бирок эч кандай исламга же кыргызчылыкка тиешеси жок эле, балким бир-эки кутурган бир байлардын бир аракети болушу мүмкүн да. Бирок кыргызчылыкка эч кандай тиешеси жок. Куду ошондой эле кечеги тосуп алуу ыкмасы бул ошол ханзаданын эле өзүнүн бир инициативасы деп билебиз. Ал эми могул Газада болуп аткан, Палестина аймагында болуп аткан мамиле бул мындай сыздооктун жарылганын эле 2 жылдык. Бул сыздоок 70-80 жылдан бери эле бышып келаткан. Бул эмнеден келаткан? Бул ошол чөлкөмдө баягы Юсуп пайгамбарды өзүнүн бир туугандары кудук ыргыткандай эле араб чөлкөмүндөгү араб мамлекеттердин өзүнүн боордош ошо Палестин туугандарынын мындай ызасына, ошол көйгөйүнө, кайгысына көз жумуусунун эле натыйжасы. Анан баягы Нежбидин Эрбакан деген жакшы бир кишинин жакшы сөзү бар экен. Азыркы 2 миллиарддык мусулман үммөтү дейт, 10 миллионго жетпеген жөөттөргө каршы асмандан абабил куштарын күтөт дейт. Билесиз, баягы Абраха келгенде абабил куштары келип таш ургутат го. Бирок дейт, мен силерге ант ичип айтам дейт, Кудай Таала азыр абабил куштарын жөнөтсө, ал куштар ташты Израилдин башына эмес, биздин мусулмандардын падышачыларында же ушул бизге ыргытмак дейт. Анткени биздин жалкоолугубуз үчүн, аракетсиздиги үчүн. Мисалы, мусулман коомчулугу эмес, араб коомчулугу өзү 400 миллион эли бар. 400 миллион эли бар, курчалган ушу тегерегинде, бирок ошол жерге мындай мамиле кыла албайт. Эмнеге? Анткени
туугандык мамиле биринчи турабы же экономикалык выгода баягы пайдабы дегенде көпчүлүк учурда ошол экономикалык пайданы кылып атат. Анан могул экинчи тарабы кээ бирлер кааласа дагы бирок тарыхый бир процесстердин натыйжасында буту колу туш алган. Аны дагы моюнга алышыбыз керек. Аргасыздан дагы баягы чубак ажыраматтыктын айла жоктон айла үй дегендей айла жоктон дагы мамиле кылышы ыктымалдуулугу бар деп ойлойм да. Бүгүнкү күндө негизи мындай жалпы айта келсек, мусулман үммөтү деп айтылат, Мусулман үммөтү десе, демек мусулмандар, дүйнө жүзүндөгү мусулмандар деп. Ошол эле учурда баардык адамдар, ошол иудейлерби, орустарбы, европалыктарбы, мусулмандан башка калктардын баары адамдын урпагы. Адам алейхиссаламдын урпагы да мындайча айтканда. Биз тууган экенбиз да баарыбыз. Анан мусулмандар коркунучта дейбиз да. Ушундай мусулмандарды өзүнчө бөлүп карап, мусулмандар эмнеге биз ушинтип атабыз, эмнеге ошо колубуздан жулдуруп ийдик деп ушундай кыйкырган эме бар да, үн катуулар. Ушул туурабы негизи? Мусулмандар дейин десең, тиякта шиялар бар, биякта мусулмандардын өзүнчө агымдары бар, вахабилер, башкалар. Ал эмес Кыргызстандын өзүндө эле диний тараптар бар. Мындай шыкырайып бирин-бири караган. Мусулман үммөтүбүз деп койгоз, бирокчу. Баарыбыз бирбиз депчи. Таң калам да ошого. Ошого суроо эми мусулман үммөтүнүн мейли ал кандай катмарга бөлүнөт, кандай топторго бөлүнөт, эң негизги трагедиясы, кемчилиги эмнеде деп ойлойсуз? Эң негизги трагедиясы баягы үммөттүккө азыр учурдагысы динди, мындай да, дин түшүнүгү бар, анан латин тилине келген религия түшүнүгү бар да, religion. Биз азыр сиздер менен ислам дининде эмес, ислам религиясына жашап калдык дейм да. Кандай? Религия деген бул жөн эле мындай обрядовый деп коет да, бул баягы күнүмдүк баягы жөрөлгөлөрдөн гана топтолгон нерсе. А дин деген адамдын үй бүлө институтуну, саясатыны, көз карашыны, анын каржылык бардык нерсесин мындай багыттаган матрица да, универсалдуу матрица. Ислам ошондой матрица болчу. Биз азыр исламды тарытып, кичирейтип, аны биз жөрөлгөлөрдүн топтому катары кылып алдык да. Ал ислам, биздин исламыбыз азыр сакал коюу, балким жолук оронуу, анан намаз окуу, анча-мынча акчаң чогулуп калса умрага барып келүү менен гана чектелип калды да. Жок, биз исламга чоң көз караш кылып исламды дин катары жашабай калдык. Бул бир маселебиз. Экинчиси баягы эле айтып кеткен, ошол биздин жамааттык түшүнүгүбүз үммөттүк түшүнүктүн үстүнө минип алды. Кадимкидей эле. Өлүп кетсин бул үммөт, не болсун, менин жамаатым аман болсо болдун дейт да. Мисалы, кээ бир учурларда, кайсы бир өлкөлөрдө бир жамаат экинчи жамаатка жедирүү ымалалары болот. Мамлекеттик структура башка болгондо ошол мезгилде баягы 3 буканын окуясы бар экен. Ошондой болуп атат да. Бул Али радиаллаху анху айтып берген окуя да, 3 бука токойдо жүрүп, анан ошол үчөөнү жек кылыш үчүн арстан бири-бирине токолуп атып, баарын жегенден анан акыркы бука кыйкырат го. Ошол биринчи бука өлгөн күнү эле өлгөн экенмин депчи. Ошондой кээ бир мисалы жамааттар түшүнбөйт да, мен буну салып берсем, биринчиден бул элементардуу түрдө исламдык этикага жат да, туура келбейт. Эмнеге дегенде, ооба, балким мунун устазы башкадыр, китеби башкадыр. Бирок экөөбүздүн кыбылабыз бир болуп атса, ишенген кудайыбыз бир болуп атса, пайгамбарыбыз ээрчиген бир болуп атса, анда эмнеге мен муну салып беришим керек? Анын эмне үчүн ал дагы мага окшоп ойлонуш керек. Менин жолгон жүрүш керек. Биз мындай да, исламдын жолу, мисалы, жол кенен 6 полосасы бар да, тилкеси бар. Ошо тилкеде 6 тилкеде 6 адам жүрө берет. Максаты ошол жолдун акырына чыкса эсеп да. Жок, биз менин тилкемде жүрсүн, наркы тилкедегилерди жок кылайын деп, мындай биздин бул эго да, менин оюмча, бул эгоизмибиздин, мусулман эгоизмдеринен анан баягы нерсеси. Анан кийин баягы түрктөрдүн бир макалы бар, теге шейх учпайт, мүритлер учурur деп коет. Теге устаздар учпайт экен, анан шакирттер учуруп жүрөт экен дегенде, бизде карапайым катмар ошо айттык го, бир эле диний эмес, жалпы сабатсызбыз. Мисалы, сабатсызбыз. Диний аалымдарыбыздан да эмне үчүн мындай феноменалдуу адамдар көп чыкпай атат? Мисалы, Чубак ажы бир чыгып калды. Анан менден көп сурай берет, Чубак ажы чыгабы дагы Кыргызстандан дейт. Мен Чубак ажы чыгат деп ойлойм, бирок качан бир мектепте жакшы окуса, светтик дагы базасы күчтүү болсо, Чубак ажынын феномени эмне эле? Ал киши бир динге бет албай эле 11-класс бүткүчө кызыл менен окуган, мектепте программа жакшы окуган, китепкөй киши болчу. Исламга келгенде ошол иштеген мээси
исламдын матрицасы менен гана иштеп кетти да. Ал эми азыр мисалы жадыбал билбей атса, мисалы китеп окубай атса, ал динге келгенде деле жарытпайт да. Динде деле ошондой сабатсыз киши болот да. Ошон үчүн светтик жакты дагы окуса, ошол жакты ачса дейм. Анткени антпесек биз жөн эле дин тармагын окуган кесипкөй адамдарды көбөйтө беребиз, бирок маселе чечилбейт. Мисалы учурда Мысырда 1600 адам окуйт экен деп угуп атам. Кыргыздардан. Египетте, Мисирде. Бир Түркияда бир 2000 адам окуйт. Теология факультеттери, колледждер, жатаканаларда. Бизде ислам университети бар. Бизде 156 медресе бар. Бизде ислам колледждери бар. Арашан университети, Азат Токмокто жаңы академия ачылды. Ушулардын учурда окуп аткандардын саны бир 7-8 миң чукулдап калыптыр да. Ал эми 35 жылда окуп бүтүргөндөр менен эсептегенде бир 30-40 миңдей динди адистешкен адисибиз бар экен. Эми мен ойлойм, психологияда бир эреже бар экен, правило 5 деген. Адам жашоосунда эч болгондо 5 адамдын жашоосун өзгөртүш керек. Эч болбосо өзүнүн баласы, аялы, досу жана бир кошунасы бирөөсүнүкүн. 5 адамды өзгөртсө, демек 40 миң биздин динде адистешкен адамыбыз 5 адамды өзгөртсө, туура жакка 200 миң өзү менен кошо 40 миң, 240 миң. 240 миң адам туура жашап, туура өрнөктүү жүрсө, бул коомдун уюткусу эле да. Бирок к сожалению деп коткорсуздар, өкүнүчтүүсү 40 миң адам учурда бирөөлөрдү оңдомок турсун, көпчүлүгү өзүн оңой албай калып жүргөндөр бар да. Анткени биз динди кесип катары окутабыз. Динди кесип катары окутуп койдук да, баягы кадимки стоматологияны окуткандай эле. Анан ал чыгып алып туруп чыгат дагы жумушу жок. Анан айласы Россияга барып ширетүүчү же бир куруучу болуп иштеп атып, бирок ошону да жыргатпайт. Эмнеге? Жүрөгүндө, түпкүрүгүндө мындай өзүнү мунафык деп коет го шариятта, мындай эки жүз көрөт. Мен деген азыр Куран жатташым керек эле, мен деген исламга мондой кызмат кылышым керек эле, мен деле могул жерде отуруп алып куруучу же айдоочу болуп жүрөм дейт да. Жок, бизде демек исламды кызмат кылууну тартып койгонбуз. Исламга кызмат кылуу бир гана барып окуп, мечитке гана байлануу, допуну кийип алып, тесбе кылып алуу дейт. Ал эми кээде жаңы тенденция жаралып калса, бизнес кылалы деп, анда жапырт бардыгы бизнеске кирип кетип, пул кылыш керек экен, акча кылыш керек экен, акчалуу болсоң анан чечилет турбайбы дейт да. Мен ушул жерде бир окуяны мындай белгилеп кетким келет да. Мисалы 4 сахаба бар. Биринчиси Билал радиаллаху анху, бул мындай кедей киши, жарды киши, көпчүлүк убагында мечитте намаз окуп, азан айтып, ушундай жүргөн киши экен. Анан кийин экинчи киши Абдурахман ибн Ауф, бул миллионер, азык сөз менен айтканда, бизнесмен. Үчүнчү киши Абдулла ибн Масуд, бул Куранга, илимге өмүрүн ардаган киши. Ал эми төртүнчүсү Халид ибн Валид, бул аскер экен. Бул керек болсо айтат, Куранды деле бир 10 эле сүрө билген экен, майда сүрө, намазына жетишчү эле. Бирок бул киши эки чоң империяны талкалап, мындай аскер, жеңилбеген аскер башчы деп аталат да. Тарыхта жеңилбеген аскер башчы. Бирок ушулардын төртөөнүн адебин карасаңыз, Эрнст Пайке мындай: эч бир учурда Халид ибн Валид келип Билалга айтпайт экен: "О Билал, сен могул катынга окшоп эле мечитте отура бересиң, кечкере өңүлүп эле. Чыксаң болот, мына жихад кылалы, Кудай жолунда мен сага мындай кылыч ташканды үйрөтөм" дебейт экен. Билал болсо эч качан Абдурахманга барып айтпайт экен: "Эй Абдурахман, сен деген дүйнө парас болуп кеттиң, эй. Сен деген акчанын артынан сая түшүп алдың. Бир мечитке келсең, тахажжуд окусаң болот" дебейт экен. Абдурахман болсо эч качан барып Абдулла ибн Масудга айтпайт экен: "Эй Абдулла, сен деген китепке өңүлүп отура бербей, кичине мындай бизнести үйрөнсөң, кичине акча кылганды үйрөнсөң, кел мен сага бизнести үйрөтөм. Акчаң болсо баары чечилет" дебейт экен. Абдулла барып туруп Халидке айтпайт экен: "Ай Халид, сен бир мындай 10 сүрө менен эле отура бересиңби? Кел Куран жатта. Хафиз болуп, карке бол. Куран жаттасаң, кыяматта даражаң бийикте болот." Анткени булар баардыгы пайгамбардын тарбиясын көргөн. Ар бири билет экен: менин ордум мечитте кызмат кылуу, менин ордум бизнесте акча табуу, менин ордум ошол жерде аскер болуу, а менин ордум илимпоз болуу. Анткени эгерде бирөөнүн согушка баруусу үчүн, аскерди кура алыш үчүн, бирөөнүн илимпозун үйдө отуруп илим алыш үчүн, бирөө мечитте дуа кылыш үчүн бирөө акча табыш керек экен. Бирөө акча табып, бирөө мечитте отуруп, бирөө илим алыш үчүн бирөө аны коргош керек экен, аскер болуп. Ошолордун баардыгы ишке ашыш үчүн илим керек экен. Ошолордун баардыгы жолунда жүрүш үчүн бирөө дуа кылып туруштар керек экен мечитте. Демек, булар пайгамбардын тарбиясын алган сахабалар мындай айтмакчы, динди бир тараптуу көргөн эмес экен. Ар тараптуу экен да.
сахабалар окшош адамдарды конвейерден чыккандай бир окшош заводдогудай бөтөлкөдөй окшош адам чыгарган эмес ал киши. Ар кимдин өзгөчөлүгүнө жараша ошону билүү. Сиз айткан сурооңузга трагедиябыз биз бир типтүү мусулман болгонго аракет кылып атабыз. Биздин дагы аалымдарыбыз ошону мындай элге жеткиликтүү айтпай атат да. Могул бизнесменби? Бунун орду бизнесте болду бүттү. Сен ошо бизнесиң менен динге кызмат кыл. Сен илимиң менен бизнес кыл. Сен ошол ден спорт жагы менен мисалы, сен аскердиги менен кызмат кыл. Канча деген адамдар көрдүк да, мисалы, сиз азыр медиа чөйрөсүндөсүз, мыкты режиссер, мыкты медианын чөйрө адамдагылар динге келип намаз окугандан кийин астафиралла бул шайтан ишкен деп таштап жиберген учурлар болду да. Анан такси кылып жүрөт мисалычы. Же канча деген органдагы адамдар, мисалы, ой бул жер арам турбайбы? Бул жерде паракорлук бар экен, бу жерде зулум бар экен, мен кеттим деп туруп, бул өзүңдү сактоо эле да. Бул өзүңдү эле сактоо. Бирок бул Кудай барганда кыямат күнү сенден сурала турган нерсе. Эмнеге сен барып, мисалы, 10 орун болсо, ошонун 9-у паракор болсо, сен бир сот болуп отуруп тур, же бир тергөөчү болуп отуруп тур, сен алба. Эртең сенин жаныңа дагы бирөө келет, бара-бара система ошентип өзгөрөт да. Анткени коомду ошол кадрлар түптөйт. Кадр решает все деп атпайбыз такебиз. Ошондой да. Анан биз эмне өзүбүздүн ыңгайыбызды, өзүбүздүн гана бир мындай куткарылып калуубузду каалап атабыз да. Бирок коомго, үммөткө эмне кылабыз? Ошол жамааттык же бир индивиддик гана түшүнүк болот. Мындай үммөттүк түшүнүк бизде мындай кеңейбей атат да. Ошого жайылбай атат. Анан дагы бир нерсени сурайын дедим эле да. Мына бул исламды жеткирүүдө, сүннөттү жеткирүүдө коомго биздин аалымдарыбыз ошол эле мейли даватка чыккан аалым эмес эле ушул баягы диндар адамдарыбыз деп коелучу, таксырлар мындай көрүнүктүү исламий баягы личностьтарды айтып мисалдатат. Ошол эле башында пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткандай деп хадистерин айтат. Умар радиаллаху анху мындай кылган экен, Абу Бакр Сыдык радиаллаху анху мындай кылган экен деп бүт эле ошо. Эми исламдын тарыхы болгондон кийин аларды айтпаганда кимди айтмак эле, түшүнсө болот. Бирок ошол эле учурда ошол эле аалымдар, ошол эле таксырлар, ажекелерибиз мына Манаста мынандай болгон экен. Манас ошондо тиги Алоо эке менен барганда мындай болуп тур. Канеке энебиз жана Айша энебиз сыяктуу эле ошо Канеке энебиз же болбосо Айчүрөк энебиз мындай кылган экен деп туруп ушул Семетейдеги, Манастагы, Сейтектеги окуяларды дагы айтып, ошол Абу Бакр Сыдыкты айткан барабар эле Умар радиаллаху анхуну айткандан Манастагы кармандарды айтып, Семетейдеги кармандарды айтып, ошо түшүндүрсө жакшы болот эле дем да, жанагындай баяндарды. Албетте, ал нур үстүнө нур, гүл үстүнө гүл дейт го. Биздин ошо бая сабатсыздыгын тайкылыбыз айттык, ошо биз улуттук өзгөчөлүктү эске албаганыбыз. Анан бизде бая улутчул тараптын дагы жөндүү критикасы менимче ушул жерде арапташуу дегенде жалаң эле ошол тиги араб улутундагыларды айтып же перс улутундагыларды айта бергенде сизде бая айткандай бизде бир өксүктө пайда болгондо бизде эмне Кыран чыккан эмеспи, бизден данышман ойчул чыккан эмеспи деген бир мындай гыжырдануу пайда болот да. Жок, ошол эгер биз чындап эле тарыхыбызга өңүлүп карап турган болсок, бардыгын эле исламий бир өңүттө берсек болот да. Мисалы Жеңи Жого атабыз оозунда келмеси бар, шариятты сүйлөгөн, мисалы эң динден алыс дегенде эле мен өзүм Жалал Абадтын кулунумун. Биздин уруулашыбыз, чоң атабыз болгон Барпалы Кулов. Ошол киши динден алыс деген кишинин дагы Кыссасул Амбия деген бир поэмасы бар да. Ар бир неме акыныбыз мисалы суу жөнүндө деп атат. Зилзала деген мисалы ар биринде бар. Кыямат деген түшүнүк бардыгында. Ошол жетекени мисалы кайсынысын шарияттан сырт жашады дей алабыз. Барды шарият менен биздин элита болгон Жусуп Абдырахманов, Арабаев бардыгы медреседен талим катсабаты жоюлбады беле. Шуларды кошуу, шуларды айтуу, ай мына касын тыныстанып атабызбы деп динди окуткан турбайбы? Ким мисалы Хусейн Карасаев хафиз болгонун ким билет мисалы? Биз паланча хафиз Куран жаттаган экен дегенде ошонун ордуна могу биздин Хусейн Карасаев атабыз Куран жаттаган экен. Ушу түрмөдө жатканда да Куран кайталап турчу экен. Ошо Курандын фазилети менен, Курандын шарапаты менен моундай жакшылык көргөн экен десек жакыныраак да болот да. Мисалы Курманжан Датка энебизди, Алымбек Датканы баардык ошолорду мындай кошуп айтышыбыз керек да. Анан бир гана керек болсо муну менен даже чектелбестен бир эле кыргыз эмес, керек болсо башка диндеги баалыктар бар да. Сократ айтсын, Конфуций айтсын, пайгамбардын жакшы сөзү бар. Акылмандуулук, данышмандык мусулмандын чындыгында мусулманга таандык нерсе дейт. Мусулман аны кайсы жерден көрсө алат дейт, кабыл алат дейт.
Демек ал бул капырдыкы, бул христиандыкы дебейт. Каерде даанышмандуулук болсо, орусча айтканда по праву, ал чынында эле ошол мусулманга таандык нерсе. Ошол мусулманчылык ошо менен байыйт. Анан мусулманчылык бир эле араб маданияты эмес чындап эле. Биз аны мындай тар карап алган учурубуз да. Анткени буга да туура түшүнүшүбүз керек. Баягы биздин жаш 91-жылдан кийин жаш балдар, жаш агаларыбыз, устаздарыбыз, алымдарыбыз биринчи баягы көз ачыл элек мезгилде эле барганда ошол араб чөлкөмүнө же Пакистанга же каяка барбасын, ошол нерсе жерде ал мындай ислам менен ошол жердеги улуттук маданиятты ажыратууга мындай фильтр болгон эмес да. Жана ошону алып эле кайра келип бул жерге бергенде бизге бир аз өөнү учурап атат да. Кабыл алгыбыз келет, кийинүү маданияты же болбосо сүйлөө маданияты, деп баягы кээ бир алымдар сүйлөйт деп дегенде ал ошол элге таандык экен да. Ал элдин сүйлөө маданияты ошондой экен. Бизде андай эмес. Бизде болсо кыйкырып сүйлөө мисалы маданияты. Кээ бир элдерде кыйкырып сүйлөсө нормалдуу эле көрүнүш. Же болсо сөзгө конок берүү деген бар кыргыздарда. Бирөө сүйлөгөндө бирөө угуп турат. А кээ бир улуттар андай эмес. Экөө тең сүйлөй берет, бирок экөө тең бири-бирин түшүнө берет да. Бизде андай кылса моом эле кыйкырат. Ошон үчүн ушулардын баарын эске алып, биз мындай ислам дегенде мен мындай көрөм да, бул универсалдуу бир кебес материал да. Ар бир адам мамлекет өлкө ошол улуттук өзгөчөлүгүнө жараша ошону кесип, бирөө орнамент салып, кыргызча чапан жасап алат. Бирөө узун кылып, абая арабча кийим тигип алат. Бирөө болсо чукчалар жүндүү кылып, жылуу кылып, өзүнө дагы бир чапан тигет. Бирок ошол материал универсалдуу ислам болуп кала берет, алтын эрежелери. Бирок анын өзгөчөлүгү ар бир аймакка, жерге, улутка, урууга, көз карашка, анан доорго жараша өзгөрүшү ал нормалдуу эле нерсе. Нурият мырза, мына биз көбүнчө өзүбүз ушуну айтабыз да, ислам мындай болуш керек, мусулман мындай болуш керек, мындай болбой атат. Кыргызча болушубуз керек, кыргызча сүйлөшүбүз керек, кыргыз салтын сакташыбыз керек деп. Бирок көп учурда өзүбүздүн үй бүлөбүз, бала чакабызды карасак, кыргызча сүйлөбөй аткан болот, орусча сүйлөп аткан болот. Же болбосо ушу намаз окубай эле жүргөн болот. Бирок өзүбүз намаз окуш керек, эл бул тиги бу деп айтабыз да. Сиз өзүңүздүн үй бүлөңүздө кандай, ушул кандай баалуулуктар менен өстүрдүңүз? Ислам баалуулуктары мененби, же кыргызча баалуулуктары мененби, же батышча баалуулуктары менен кандай өстүрдүңүз? Эми моол гана дегенде туура эмес го. Анткени ошо сиз айткан 3 нерсенин дагы исламдын да жакшы баалуулуктары бар, улуттун да жакшы өзгөчөлүктөрү бар, анан заманбап батыштын деле жакшы ала турчу нерселери бар. Анан мен мына азыркы коом, кыргыз коомуну универсалдуу коом деп ойлойм. Бунун негизи, фундаменти биз баары мусулман болгон үчүн бир исламий өзөк болуш керек. Дуалуу биздин улуттук өзгөчөлүк болуш керек. Айтмакчы, керегелери менен башкалары менен, бирок үстүндөгү чатырыны заманбап, нанотехнология дегендей биз заманбап нерсе менен жапсак, ушу 3 нерсени бирге алып кетет. Анан мен үй бүлөмө келсек, мен негизи атам өзү, ата-энем тарбиялаганда жомок айтып, атам жаттан эр төштүк, эр табылды, же чептенердин күчүбек, ушундай толбай сынчыларды жаттан ыр түрүндө айтып берип, бизди ошентип чоңойткон да. Анан мен да балдарыма көбүрөөк жомок айтканга аракет кылам. Алды чоңоюп калды азыр чоң балдарым. Анан жомок айтуу анткени адам фантазиясын өстүрөт. Анан жомок түгөнүп калган учурлар да болду, могу карантинде. Жомок таппай калганда токуй коесуң, анда да таппай калганда пайгамбарлардын өмүр баянын жатык тилде, жаш балдарга ылайыктуу, кызыктуу тилде кайра-кайра ушуну айтып бердим да. Анткени Куран бир 5-10% өкүм экен, ал эми 90% мамилени үйрөтөт экен. Мамиле дегенде кандай? Кимдер аркылуу? Пайгамбарлар мамиле аркылуу. Мисалы, пайгамбарлардын мамилеси. Мисалы, коомдо азыр көйгөйлөрдү ушул меселе менен чечсек болот эле да. Кандай? Бирөө келет, мага келип, менин дейт күйөөм абдан начар, азыркы сөз менен айтканда абьюзер дейт. Зөөкүр дейт. Мен айттым, эми бирок сиздин күйөөңүз абьюзер болсо, сизге эле зулумдук кылып атат да. Сизден кийин бир Асия деген эне болгон, бейиште төрө болуп отурган. Ошонун күйөөсү ал дүйнөгө абьюзерлик кылган экен, Фиравон деген. Ошундан өрнөк алыңыз, сабыр кылыңыз, тилин табыңыз. Ал эми жок, кээ бирөө айтат, мен аялым начар, аялым ушу динден алыста, мен намаз окумчу эле ушуну оронто албай койдум, намаз октум. Лут деген пайгамбар болгон. Луттун аялы капыр болгон. Сеники капыр эмес, шүгүр кылып кой ага мамиле үйрөтүп атат. Кимде бирөөнүн атасы жаман, мен ата-энем дейт, мени түшүнбөйт, мени кабыл албайт, мындай. Ибрахим пайгамбар, пайгамбарлардын чоң атасы деп аталат. Бирок ал кишинин атасы капыр болчу. Бирөөнүн баласы укпай калса, мына Нухтун баласы укпай калды. Бирөө өткөндө келиптир, бир эже келип, менин туугандарым шүмшүк дейт. Айттым, эже,
кудукка сизди ыргыттыбы десем жок дейт. Анда дедим жакшы эле экен. Сен эмнеге дейт? Мо Жусуп пайгамбардын 11 тууганы кудукка ыргытып салган. Сизге караганда шүгүр экен, эми ооба бир эки жолу карыз алып бербей коюптур. Ал эми анчалык шүмшүктүккө жатпайт го. Демек Куран бизге мамилени үйрөтөт экен. Ошол балдарга кичинекейден ушул окуяларды мен ошол балдарга көбүрөөк балдарыма ушул окуяларды көбүрөөк айтканга аракет кылдым. Пайгамбарлар өмүр баянын, ошол мезгилде жомокту, кыргызча жомокторду, биздин баягы акыл карачач, башка болсо апендин жоруктары дегендери баардыгы ошол мындай ибрат ала турган, өрнөк ала турган нерселер. Анан тилге өзгөчө мен өзүм орус класста окуп калган үчүн, орус мектепте мен атамдын баягы сепкен үйрөнү кийин өнүп чыгып кыргызча сүйлөп калбасам, мен деле дүйнө таанымым, окуган китебим баары орусча болду. 25 жашка чейин мындай ойлонуп көрсөм кыргызча китеп окуп аптырмын да, жалаң эле орусча окуп турмун. Анан менин балдарым да ошондой болуп калбасын деп, могул жерде 68 мектеп бар, кыргыз тилдүү мектеп. Балдарымды ошол жерге бердим. Кыргызча окусун булар деп. Анткени шаарда кыргыз мектепте окуп дагы кыргызчаны сактап калыш абдан оор болот. А орус мектепке бергенде тил бул өтө маанилүү нерсе. Тил менен кадимкидей ойлонуу матрицасы, баалуулуктар баардыгы ушу менен келет. Керек болсо кыргыз тилдүүлөр динге көбүрөөк ыктайт экен. Исламга келсек дагы динди көбүрөөк кыргыз тилдүүлөр карманат экен, орус тилдүүлөр караганда. Анткени орус тили аркылуу биз тилге аркылуу баалуулуктарыбыз, жомокторубуз, кызыкчылыгыбыз, көргөн кинобуз, мультфильмибиз баардыгы ошол алам болуп кетет экен. Ошон үчүн мен жеке пикиримде кыргызга күйгөн, исламга күйгөн мусулманмын деген милдет кыргыздын ар бири тилин сактап калуусу бул шариаттык милдети деп ойлойм да. Анткени биз тилди жоготсок, биз телескоптон да ушундай видео чыгарсак, бир экөөбүз сиз айткандай мындай туура эмес комментарий жазып урушуп жүргөндөр болду. Тил жоголсо дин жоголот деп тема койгонбуз да. Тил өтө маанилүү, анткени тил адамдын баалуулугуну ташып жүргөн бул бир ген да, бул бир ошонун өзөгү. Тил жоголсо автоматтык түрдө неме жоголот. Мисалы, буга мисал Алтайда билебиз, Хакасияда, Бурятияда көрбөдүкпү? Биздин тектештерибиз тили жоголгондон кийин маданияты жоголду, маданияттын артынан аты жоголду, өзөгү жоголду. Азыр көз эле жымшыктык болбосо, аттары орусча, жашаган орусча, баары эле орусча болуп калды. Ошон үчүн дагы өтө маанилүү. Дагы бир түстүрүү. Мына ислам дүйнө таанымы, кыргыз дүйнө таанымы деп атабыз, ушуну тигинен дагы ошо ала кетели, муну да карманалы деген бул мындай эки жакка талтайган позиция эмеспи? Эки жакты тең капа кылбайлы деген. Негизи ислам дүйнө таанымы өзүнчө, кыргыз дүйнө таанымы өзүнчө маселе эмеспи бул? Экөөнү мындай бул баягы атаңы көбүрөөк жакшы көрөсүңбү, апаңы көбүрөөк жакшы көрөсүңбү деген балдарга суроо беребиз го. Бирөөнү гана деген жокту маселе. Адам кыргыз болуп, этникалык жактан баягы айттык го, Кудай берген, бул бизге ыроологон бир улут катары бир өзгөчөлүк. Ошонусун деле сактап, бирок ошол эле мезгилде мыкты мусулман болууга мүмкүнчүлүгү бар. Бул эч кандай талтайбы деп ойлойм. Эгерде исламга эмне карама каршы келет, мисалы, исламдын негизги доктриналары бар да, ишенимдери бар, позициялары бар. Ошого карама каршы келбеген жерлери болсо, улуттук өзгөчөлүктүн эч кандай коркунучу жок. Бирок кээ бир учурларда улуттук өзгөчөлүктүн кээ бир жерлеринде исламга карамагандай каршы келген учурлар болуп калыш ыктымалдуулугу бар. Ал жерде эмнени тандайбыз дегенде биз баары бир мусулман, мен мисалы мусулман катары мусулманчылыгымды сактайм. Бирок мен жеке пикиримде 99% кыргыздын каада салты, үрп адаты, нарк насили исламга шайкеш келет деп ойлойм. Жана маегибиздин ортосунда айтып өттүңүз, ушул намаз окуу, мечитке баруу, орозо тутуу, умрага баруу, ажыга баруу, бул тек гана ушу бир 570 алып коюш керек эле, 470 жиптен алсамбы, же жана кытайский электромобилдерден алсамбы деген сыяктуу эле мындай бир эл көрсүн үчүн болгон мындай бир ошондой атрибуттарга айланып бараткан жокпу бизге ушул исламды кармануучу? Анын кайсы бир деңгээлде ошондой тарабы да чыгып атат. Анткени дин айттык го, ошон үчүн религия катарында дагы эмес, дин салт катарында да бизде дин салтташып баратат. Мисалы, биз жаңы дин менен таанышкан учурларыбызда университетте балким бир факультетте бир жолукчан кыз болчу да. Бирок ошол жолукчан кыз сөзсүз 5 убак намаз окуйт болчу, сөзсүз бир диний таалимге барып, өзүнүн диний сабаттуулугун жоюп турат эле да. Азыр бирок жолук бир намаздын бир өзгөчөлүгү болбой калды. Мен жеке мисалы сакалды эле азыр УКМК же башка бирөөлөрдү барып эле баса калса эле, башын көтөрсө эле сакал чыга калат. Ошондой болот. Мен кечээ жакында да бир эки усталар менен иштешкенде
намаз учуру болуп калып, келиңиздер намаз окуп алалы деп. Мен эми сакалына карап эле айыл катары десем, окуй бериңиз деп көп жыл уга баштадым. Демек бул биз мындай атрибутика катарында сиз айткандай сырткы гана көрүнүштөй болуп калды. Даже умрага барып келүү деле бир саякаттын бир түрүндөй болуп калды. Бул жерде баягы шариатта ар бир амал кабыл алыш үчүн эки эрежеси бар экен. Биринчиси ниет калыс болуш керек, экинчиси усулу туура келиш керек. Бизде менимче ниеттен жаңылыштык бар. Усулуну кылып атабыз. Намазды кантип окушту үйрөнүп алдык, умрага барышты үйрөнүп алдык бар. Бир ниет. Адам эгерде намазында ниети бузулса, урматтуулар, бул гимнастика айланып калат. Намаз жөн эле гимнастика, физзарядкадай. Эгерде орозо ниети жоголсо, ал бул диета болуп калат. Эгерде умра же ажылыгыбыз ниеттен жаңылсак, бул жөн эле саякат болуп калат. Эгерде биздин зекетибиз берген ниетибизден бузулсак, бул жөн эле бир акция, флешмоб эле болуп калат. Ошон үчүн ниет өтө маанилүү. Ниет, кыргыздар ошон үчүн жакшы ниет жарым ырыс тутат. Хадис дагы ошого үйрөтүп, баардык амалдар ниетке жараша. Биз ошо ниетти жоготуп баратып, формалдуулук, негизи дүйнө өзү формалдуулукка кетип атат да. Биз сырткы гана нерсеге, сырткы көрүнүшкө көбүрөөк маани берип калдык да, ичкини унуттук. Эми соңку суроо. Ислам дининин түпкү мазмунун балким толук түшүнбөстөн, ушундай бир ошол карама каршы тараптарды бир элестетиңиз да. Алар суроо берет. Эмне үчүн мен кыргыз болуп арабтын динин карманышым керек? Эмне үчүн мен кыргыз болуп туруп, манасын бар туруп, мен Куранды окушум керек? Эмне үчүн мен кыргыз болуп туруп, атым арабча болуш керек? Же немисче болуш керек? Эмне үчүн мен кыргыз болуп туруп, ушул арабча жашоо образын карманышым керек деп суроо койгондордун эмне үчүн деген суроосу бул нормалдуу элеби? Аларга мындай, аларды душман көрбөй, жаман көрбөй, аларга мындай туура, жеткилең, ынанымдуу жооп таба билиш керек го, ынандыруу керек го дейм, менимче. Сөзсүз ошол жоопту биз берген үйрөнүшүбүз керек. Анан андай суроонун бар экендигине биз сүйүнүшүбүз керек деп ойлойм. Эмне үчүн деген? Ооба, эмне үчүн де. Эмне үчүн жок болгону көрөр чимелик, бул абдан жаман. Анткени бүгүн көрөр чиме болуп, укмуш таква мусулмандын кейпине, чапанына кирип, эртең андан бир аз баягы сууп калганда кайрадан чыгып кетиш анын кооптуураак. Ал эми мисалы мен кээ бир атеисттерди, агностиктерди анча-мынча мусулмандар караганда урматтайм. Эмне дегенде, жаманбы жакшыбы бир пикири бар, ою бар, критикалык ой жүгүртүүсү бар, анализ кылат, синтез кылат, сага суроо берет. Неудобный деп коет, ыңгайсыз суроо берет. Бирок сен рационалдык деңгээлде туура жооп бере алсаң, ынанат дагы. Керек болсо өзүң катачылыгын моюнга алганга да даяр да. Бирок биз кээде аны ала албайбыз. Биз догмадан чыга албай калган учурларыбыз бар да. Анан суроо берүүсү туура. Мисалы, бизде кыргыздарда бир учур бар го. Паланча динге өтүп кеттир дегенчи, мисалы, машайыкчы болуп кеттир, же болсо тиги дагы жахабатчы болуп кеттир. Мен өтүп кетиптир деген сөзгө көбүнчө мындай ынанбайт да, моокумум канбайт. Неге? Мен тандап алыптыр деген сөздү жакшыраак каалайм да. Неге? Мисалы, ал жыргатып бир исламды түшүнүп, Куранды окуп, пайгамбардын өмүр баянын окуп, сахабаларды окуп, пайгамбарлардын жалпы өмүр баянын окуп, исламдын негизги идеологиясын, акыйдасын үйрөнүп туруп, андан кийин гана башка динге өтүп кетсе, анан ошону баягы муртат деп ошону динге өтүп кетти деген болобуз да. Бизде көпчүлүк учурда эмне болот? Адам бош. Аң сезими, руханияты, акыл эси бош. Ал болгону мусулмандар келерден мурда тиги келип калды. Анткени алар эмне менен алып атат? Кайра эле биз ушул нерседен кайра өрнөк алышыбыз керек. Мамиле менен алып атат. Мисалы, бир молдо сиз айткандай каттуу кыйкырып, мындай мораль түрүндө эй деп кыйкырып урушуп мынтып атса, тиякта болсо бир тууганым, биз сизди сүйөбүз, урушсаңыз деле мейли, Теңири да сизди сүйөт, Кудай сизди сүйөт деп ушинтип турса, албетте жакшы мамиле менен тартылып кетет. Анткени пайгамбарыбыз дагы ошол мамилени кылбады беле? Сахабалардын ар бири ойлочу экен, мени эң көп жакшы көрсө керек депчи. Ар бири, анткени ар бирине өзгөчө мамиле, өзгөчө педагог, өзгөчө сүйлөө. Анан ар бирине, мисалы, бир эле адамдын суроосун, 5 адамдын суроосуна 5 башкача жооп берсе, биздикилер айтат, ай могу тургусуз экен депчи. Буга муну айтат, буга муну айтат деп. Жок, пайгамбарыбыз деңгээлге жараша дагы. Жаш балага баладай мамиле, падышага падышадай мамиле, аялга аялдай, эркекке улуудай улууга, кичүүгө кичүүдөй кылып, бул анын чыныгы табияты. Демек, биз дагы ошол кишинин үммөтү катары сезсек өзүбүздү, анда биз да ошол ыкмаларды колдонушубуз керек. Анан баарына эле окшош ыкма менен кыла берсек, биз тескерисинче Кудай астында балким күнөөкөр болуп калыштык ыктымалдуулугу бар. Биз
жек көрүндү кылып бирөөнү түртүп койгон го да. Ошон үчүн баягы Юсуф деген тиги ислам кабыл алган белгилүү киши бар. Юсуф Эстести Европада ошол киши айтат, жакшы дагы мен мусулмандардан мурун Куран менен таанышканым дейт да. Биринчи Курандан мурун мусулмандар менен таанышканда мен бул динге келмек эмесмин депчи. Неге десе, мусулмандардын адеп аклагын көрүп эле кой демек экен да. Куранды окуган үчүн Куран универсалдуу экен, идеалдуу экен, эми ошону кармангандар да ката кемчилик бар экен да деп тур. Ошон үчүн жалпы элге биз мынтип беребиз го, биз оозубузга оромол кылып, ислам идеалдуу, биз идеалдуу эмеспиз дегенде, идеалдуу эмеспиз урматтуулар, бирок идеалдуу болгонго катеп аракет кылышыбыз керек. Биз идеалдуу эмеспиз деп эле ушундай мен ушундай ороймун, мен ушундай сабатсызмын деген болбойт да. Биз исламды идеалдуулугу менен эле өзүбүздү антип мындай калкан кылып жагына бергенибиз менимче туура эмес да. Аракет кылышыбыз керек. Бизге ачык өрнөктөр бар, ошо пайгамбар аркылуу, анын жолдоштору аркылуу бар. Ошон үчүн менимче маселе ошол жакта болуп атат да. Нуриет мырза, анда ушу бир жарым сааттай сүйлөшүп турбуз. Буюрса, эми өзүнчө башка бир конкреттүү бир теманы алып, кийинки бир буюрса жолугушууларыбызда бир үй бүлө темасын, тарбия темасын мен өзүнчө бир кеп козгойлу деген оюм бар. Бүгүнкүгө менимче ушул жагы жетиштүүгө, ар нерсенин баягы аз болгону жакшы дегендей, жайытты бир күндө эле баягы түгөтүп албайчы. Рахмат анда келип бергениңизге, сиз жашооңузга жараткан береке берсин, сизди туура акыйкат жолдон адаштырбасын. Амин, айтканыңыз келсин. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуп калуучулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.